بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا وبعد الدرس السادس 6 сабаққа келгенбіз. Біз дағдылы Саидин birinci вазифасынан шыға элекпиз да. Birinci вазифасы мана деп айтканбыз. Фалафатун лисаилин мунақада ан-нақду зул ижмали вал муарада деп айтканбыз. Демек, Саидин 3 вазифасы бар. Тартип боюнча кайсы экен? Биринчи мана болот. Анан нақд болот, анан кийин муарада болот. Бул неме мананын дагы бир нече аттарын айтканбыз. Ан-нақду тафсили деп айтканбыз, же болбосо мунақада деп айтканбыз. Түшүнүңүздөрбү? Ошондо жүрөбүз дагы деле. Анан ошол манада кээде санат айтылат, кээде санат айтылбайт деп айтканбыз. Санат деген ма язкурухул маниу муътакидан аннаху йуқауи ман'аху деп айтканбыз. Же болбосо лигоради тақвияти ман'ихи, ошол мананы күчөйтүү максатта. Амнау када ли ажли када, инни атлубу минка далила ли ажли када деп айтат да. Ошону санат деп айтканбыз. Санат бул ихтияри нерсе. Кээде алып келет, кээде алып келбейт. Адеме мананын мааниси кандай болгон? Талабу далил ала муқаддиматин муайянатин деп айтканбыз. Белгилүү бир муқаддимага далил талап кыла турган болсо, бул мана деп айтканбыз. Мейли сугурага болсун, же болсо кубурага болсун. Бул мана хакыйкый. Бирок даванын өзүнө дава мудаллал эмес. Давага далил тургуза элек. Ошол даванын өзүнө далил талап кыла турган болсок, бул мана мажази деп айтканбыз. Фалафатун лисаилин мунақада, бул байт неменин жатташыңыздар керек. 2,5 беттик манзума. Фалафатун лисаилин мунақада, биринчи мунақада мана болот. Ван нақду зул ижмали вал муарада. Экинчи нақд келет, анан муарада келет. Анан мана деген не деп келет? Анан бул жакта айтып берет. Фаман'уху сугра мин ад-далили ав ман'уху al-kubra ala at-tafsili. Сугрону кылат, же болбосо куброну кылат. Мужаррадан ан шахидин ав bis-sanad. Кээде санат алып келет, кээде санатты да алып келбейт. Санат бул ихтияри нерсе деп айтканбыз. Важиби сөз түрдө айтыш керек деген нерсе эмес деп айтканбыз. تدعوه يا صاحبي بأول العدد من ذاك نوع حكمه قض دبات. Ошол санаттын дагы 3 түрүн өткөнбүз. Билесизби? Санат лимми, санат анан кайсы? Кат'и, анан халли кылып өткөнбүз. Бул жакта байтта 3-чү халли түрүн гана айтат. Min ذاك نوع حكمه قض دبات وحده تعيين موضع الغلط. Тарифи кандай болгон? Ошол неменин муаллилдин кайсыл жактан ката кетирип койду, ошону баяндап берет. Сен айткандай болот качан? Эгер мындай боло турган болсо, бирок бул мындай эмес деп айтып берет да. Ва хаддуху та'йину мавди'ил гhalат. Катанын ордун баяндап берет. Ва хува бихаллин айндахум qad ishtahar. Бул ушул неме кандай? Санат кандай десе, бул хал деп машхур болуп кеткен айт. والمنع بالدليل غصب استقر ал бияқта келет иншалла. Эгер далил менен мана кыла турган болсо, бул госп болуп калат деп айтканбыз. Караңыздар. Aqsamu sanad qad alimta anna al-man'a naw'ani mujarradun wa mustanidun. Эки түрдө болот деп айтканбыз. Wa anna sanada huwa ma yadhkuruhu al-mani'u mu'taqidan annahu yuqawwi man'ahu. Wa huwa thalathatu aqsamin. Муну да айтканбыз. Limmi wa qat'i wa halli. Halli дагы бул qat'i деп айтканбыз. Qat'i плюс анан баянул ишкал плюс. Бул жакта. Тигиде кат'и деп болот болсо, халул ишкал жок. Түшүнүңүздөрбү? Fa hada at-taqsimu lis-sanad. Бул санатты ушинтип 3кө бөлгөнүбүз кайсы тараптан болуп атат десе, huwa taqsimun bihasabi surati allati yu'radu 'alayha. Демек, ошол сүрөт тарабынан, форма тарабынан кандайча болуп атат? Lima la yajuzu an yakuna insanan kayfa wa huwa insan. Неме Махаллуху лау кана ал-амру каза деп айтат болсо, бул ошол каны сүрөт тараптан, форма, сыйга тарабынан болуп атат да. Лима ла яжузу ан якуна инсанан, бул санат жавази жол болсо, кандай ихтимали деп койсок болот. Лимми. Лима ла яжузу ан якуна инсанан. Кат'и болот болсо, кайфа ва хува инсан. Махаллуху лау кана ал-амру каза деп айтат да. Эгер бул мындай болсо, анан ошондой инсан болот. Валакин ал-амру лайса каза деп айтат да. Бул халлида. Бул кайсыл тараптан ошол кандай формада айтылып атат? Кайфа ва хуа десе, бул хал неме кат'и болот. Лима десе,
илми болот, ошентип кете берет. Мин хайсу каунуху, кайсыл тараптан, ошону айтып берип атат. Хуа тақсимун бихасаби сурати аллати юрду алейха. Ошол санат кандай жол менен айтылып атат, кандай формада, кандай сыйгада айтылып атат, ошол тарабын эске алып бергөнбүз. Ошону ачыктап берип атат, кандай болгон сүрөттөрүн ачыктап берип атат. Мин хайсу каунуху, кауну санат ядуллу аля таджвиз. Ошол санат таджвизге далат кылышы мүмкүн. Лима ла яжуз деп айтылышы мүмкүн. Ау ядуллу аля ал-кут'i. же болбосо котага далат кылышы мүмкүн, якынга далат кылышы мүмкүн, жазымга. Кайфа ва хуа каза деп айтышы мүмкүн. Мин дуни баяни маншаил гулат. Ошол ката кетирүүнүн ордун неметип баяндап бербестен туруп. Ау ма баяни маншаил гулат. Же болбосо кайфа котага далат кылат, плюс не кылат, ошол ката кетирип койгон орунду баяндап берет. Бул биринчи таксим болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Санатты биринчи таксим кайсын? Сурат тараптан. Экинчи таксим бар бизде. Бул жакта экинчи таксимде 6 аксам бар. Бирок бул кайсыл тараптан беребиз десе, айтып атат: "Ва лаху qismatun thaniyatun bihasabi nisbatihi nisbati sanad ila naqid al-qadiyya." Бизде qadiyya келет го. Мисалы үчүн, буга чейинки мисалда al-masih ilah li'annahu khuliqa min ghayri ab wa kullu man khuliqa min ghayri ab fa huwa ilah дегенде дава кайсы болгон? Al-masih ilah деген болгон. Ошонун нақиди кайсы? Нақид. Al-masih laysa bi ilah. Жобасы al-masih la ilah, al-masih ghayri ilah деп айтсас болор эт. Эмес дегенди түшүндүрүш керек да, эмес. Бизче. Ошол неменин бул кодия болуп атат да. Ошол кодиянын нақиди эмне болуп атат? Laysa bi ilah болуп атат. Ошол laysa bi ilah менен бул жакта санат айтылат. Ошол санат экөөнүн бул жакта кодиянын нақиди менен бул жакта санаттын ортосундагы байланышты карайбыз, нисбаны. Тасавиби, табайму, мухсус муттақу, мухсус важиби ошолго айтып берет. وله قسمة ثانية بحسب نسبة السند إلى نقيض القضية الممنوعة. ошол мана кылып аткан, далилин талап кылып аткан кодиянын нақидине салыштыруу тарабынан алып карай турган болсок, мунун дагы экинчи кысым болот. فينقسم بحسب هذه النسبة. ошол нисбаны этибар кылып إلى 6 أقسام, 6 аксамга бөлүнөт. هي биринчи أن يكون السند نفس نقيض القضية الممنوعة. Биринчиден эмне болуш керек экен? Санат ошол мамну кодия бар го. Мамнуаны биякал алып коюңуздар. Ошол кодиянын нақидинин өзү болуш керек. Мисалы үчүн кодия al-masih ilah дейт турган болсо, мунун нақиди кайсы? Laysa bi ilah. Сиздин алып келген санадыңыз lima la yajuzu an yakuna al-nima kayfa wa huwa laysa bi ilah деп айта турган болсоз, Laysa bi ilah менен бул жакта нақиди эмне болуп атат? Мисалы үчүн бул жакта жаза турган болсок, биякта мисал келет азыр, ошо мисалдарга киргенден эме кылайык. Жол болсо, мисалы үчүн сиздин даваңыз мондай болду. Инсан болду. Инсан болду. Анын инсандын нақиди кайсы? Ла инсан болот. Laysa bi инсан болот. Сиздин алып келген сададыгыңыз дагы Laysa bi инсан болот да. Демек бул жакта эмне болуп атат? Нафсул нақид болуп атат. Нафсул нақид. Түшүнүңүздөрбү? Экинчиси, an yakuna sanadu musawiyan li naqid al-qadiyyati al-mamnu'ati. Экинчиден эмне болуш керек? Ошол кодиянын нақидине мусави болгон, ошого тең келе турган болуш керек нисбасында. Кандай? Мисалы үчүн, эгерде бирөө келип айта турган болсо, hadal adad zawj деп айта турган болсо, бул сан эмне деп атат? Жуп деп атат. Мунун нақиди кайсы болот? Laysa bi zawj. Дайма нақидте laysa же болбосо la дегенди алып келесиз, гойру дегенди алып келесиз. Ошол эле нерсени эмеси деп айтып келебиз. Бул кудум эле жана танакутка окшошуп кетет бир алып караганда. Бирок бул муфрат туурасында болуп атат да. А силерде жана танакутта өткөнүңөр ал кодиялардын ортосундагы немелер болуп атат. Нис болуп атат. Танакудун хулфул кодиятайни фи кайфин ва сидқу вахидин амрун куфи деп келет. Жаттасаңыздар, Сулейман не деп келет? Танакуд деген не десе, хулфул кодиятайни фи ихтилафул кодия. Эки кодия неме болот экен? Эки башка болот экен. Кайсы тараптан бири-бирине карама-каршы болот экен десе, фи кайфин, кайфта. Мисалы үчүн, Зайдун алим, Зайдун лайса би алим деп айтат. Зайдун алим, Зайдун ла алим деп айтат мисалы. Лайса би алим. Ошондо эмне болуп атат? Эко кайфта. Кайф деген мааниси кандай болгон? Кайфтын исбат салб болгон. Ижаб салб болгон. Нафи болгон. Түшүнүңүздөрбү? Кайфтын мааниси ошол. Исбат же болбосо нафи болот. Түшүнүңүздөрбү? Эко бирөөсү мусбат болот, бирөөсү эмне болот экен? Бирөөсү манфи болот экен. Ошондой кылса бул танакут болгон кодияда. А бул жакта деле ошондой. Бирөөсү инсан болсо, экинчиси ла инсан же болбосо laysa bi инсан, гойри инсан болот. Ошондой болот. Түшүнүңүздөрбү? Анан сөзсүз түрдө экөөнүн бирөөсү чын болуш керек.
Ва сыдқу вахидин амрун қуфи деп тегіл жақта айтылғаны, екі оның сөз түрі зайдун алим, зайдун лайса би алим. Екі оның біреусі сөз түрі чын болуш керек. Екі отең чын болбайды, екі отең чын емес тағы болбай қалбайды бір учурда. Қысқасы біреусі чын болуш керек болып қалады. Шөнті? Ан-нақидан ла яжтамияни ва ла яртафияни деген ошол. Демек, ошолда қарай тұрған болсақ, ал-ададу зауж деді. Мұның нақиды қайсы? Лайса би зауж болды. Лайса би зауж менен. Бұл жақта біз санат, бұл нақид лайса би зауж болды. Өзі дава қайсы болып отады? Зауж болып отады. Анын нақиди лайса би зауж болып отады. Біздің алып келген санат осымен болып отады? Фард. Кайфа ва хуа фард деп айтып отам мен. Фардун. Фард деген тақ деген да. Лайса би зауж менен, жұп емес менен тақ дегенде маниси екеуі бір елеу? Екеуі бір еле. Шөнсірі? Жұп деген. Бізде жұп болады, же тақ болады. Жұп емес десе сөз түрі тақ болады да. Шөнсірі? Екеуі бір еле нәрсе. Шөнті? Маниси бір бірақ. Лавзы башқа болады, бірақ маниси бір болып отады да. Мындай чаққана шөнсірі? Афроттары бір болады да. Üçüncüsün qarаңыздар. Ан якуна санаду ахасса мутлақан мин нақидил қадиятил мамнуа. Ошол қадияның нақиды бар. Ошол нақидынан санадыңыз не болуш керек? Ахас болуш керек. Теги нақиды аам болуш керек. Мисал үчүн теги де боло турган болсо, мондай болуш керек да. Мисал үчүн нақиды эмне болуп атат? Хайван боло турган болсо, бул жакта сиз мисал үчүн эмне кыласыз? Инсан кыласыз. Хайван инсан караганда аам болуп атат да. Турабы? Ошондой болот да. Бул мындай такриби, мындай сиздерге мындай жеңилдетип үчүн эле айтып атам, болбосо бул жакта дагы киребиз мисалдарга. Түшүнүктүбү? Ошол үчөө гана, үчөө айтылды го. Ошол 3 санат гана саилге жардам берет. Ошол 3 санаттын бирөөсүн алып келе турган болсо, бул санады этибарга алынат, кабыл алынат. Бирок алдыңкы үчөөнү алып келе турган болсо, ал пайда бербейт. Түшүнүктүбү? Анын баары жогу бир эле билинбейт. Түшүнүктүбү? Демек, ошол үчөө эмне болот экен? Пайда берет. Саил үчүн. Бирок кээ бир учурларда тиякта дагы бирөөсүн кошуп коет. Ошол дагы тиги муаллил жооп берип аткан учурда бирөөсү керек болуп калат. Аны да айтабыз убагы келгенде. Төртүнчүсү ан якуна санаду аамма мутлақан мин нақидил қадиятил мамнуа. Бул жакта эмне болуп калат экен? Санадыңыз кайра аам болуп калат экен. Санат хайван болуп калат, қадиянын нақидысы эмне болуп калат? Инсан болуп калат мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Ушундай. Хайван санат кайра бул жакта аам болуп калат дагы, нақиди эмне болуп калат экен? Ахас болуп калат экен. Түшүнүңүздөрбү? Ошондо бул жакта санадыңыз хайван болуп калат. Сана кайфа ва хайван, а бул жакта кодыяңызда, мисал үчүн, өзү кодыя ла инсан деп чыгарды да. Анын нақиди кайсы болот? Инсан болот. Ла инсан болсо, анын нақиди эмне болот? Инсан болот. Эгер инсан болсо, нақиди ла инсан болот да. Ошондо бир натыйжабыз, бир кодыябыз, биздики давабыз ла инсан болду деп айтайлы. Анын нақидиси эмне болот? Инсан болот. Инсан менен бул жакта санадыбыз кайфа ва хайван деп айта турган болсом, бул жакта хайван менен инсанды салыштыра турган болсок, нисбасы эмне болуп калат? Кимиси аам болуп калат? Хайван аам болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Анткени хайван ичинде инсандан башка дагы нерселер бар да. Хисван, фароз, башкалар бар, химарлар бар. Бешинчиси ан якуна санаду аамма мин важхин мин нақидил қадиятил мамнуа. Экинчиден эмне болуш керек экен? Эконун ортосунда алака умум кусус важхи болуш керек экен. Мисал үчүн биздин немебиз нақидибиз эмне болуп калды? Инсан болуп калды дейли. Өзү дава неме кодыя эмне болду? Ла инсан болду. Анын нақиди инсан болду. Бул жакта санадыбыз кайфа ва хуа абьят деп айта турган болсок. Кандай бул ак деп атабыз. Ак менен инсандын ортосундагы алака кандай болот? Умум кусус важи. Кээ бирки жорлордо гана булар бир келет, бирок калган жорлордо, калган афроттордо булар ажырап кетет бири-биринен. Бул кандай? Мисал үчүн, муну айта турган болсок, ак дей турган болсок, ак анан инсан деген. Булар кимде биригет? Ак инсанда боло турган болсо, адамдын бети, кожасы ак боло турган болсо, ошолордо биригет дагы кара инсан бул акка кирбей калат. Ак инсанга кирбей калат. Бул жакта калып калат. А бул жакта инсан эмес болгон башка буюмдар болсо, инсанга кирбей калат. Түшүнүңүздөр? Аны дагы немеде учуру келгенде айтабыз. Жетинчиси ан якуна санаду мубайинан ли нақидил қадиятил мамнуа. Санат менен ошол кодыянын нақиди бар го. Нақидин ортосундагы алака эмне болуш керек экен? Табайын болуш керек, мубайяна болуш керек экен. Мисал үчүн кодыяңыздын нақиди инсан боло турган болсо, сиздин санадыңыз кайфа ва фарос деп айтып атасыз да. Кайфа ва химар деп айта турган болсоңуз, химар менен инсандын ортосундагы алака эмне болуп калат? Мубайяна, табайын болуп калат. Түшүнүктүбү? Эки башка, эки хакыйкат, эки башка нерсе.
Азыр бул жакта айтабыз. Ар бир мисалын ачыктап берет, кыжалат болбоңуздар. Мисал qala al-muallil al-masih ilah деп айтып атат. Демек не дейт? Масих илах. Иса алейхиссалам илах дейт. Ва далилу алейхи аннаху хулиqa min ghayri ab wa kullu man khuliqa min ghayri ab fa huwa ilah деп айтты. Демек бул жакта эми караңыздар. Fa yaqulu as-sa'il бул мисал бергилектер. Буга чейин эле өтүп жүргөнбүз. Саил не деп атат? Амнаул кубро. Куброңуз кайсы болуп атат? Fa huwa ilah деген болуп атат. Kullu man khuliqa min ghayri ab fa huwa ilah деген болуп атат. Түшүндүңүзбү? Fa huwa деген kullu man khuliqa min ghayri ab ilah деген да. Fa huwa ошону кыскартып койгон болуп атат. Демек fa huwa ilah дегениңиз бул кубро болуп атат. Ошол куброго далил талап кылам дейт. Караңыздар, бул жакта куброну мана кылып атат. Бул кандай болот? Мана хакыйкыйби же болсо мажазиби? Хакыйкый болот. Түшүнүңүздөрбү? Анткени муқаддимага болуп атат. Муқаддима муайянага. Куброго же сугрого болот. Бул жакта куброго болуп атат. Даваны өзүнө боло турган болсо мажази болот деп айтканбыз. Бул жакта мана хакыйкый болот. Анан саиле келип айтат: "Кайфа ва хува гайру илах" дейт. Бул жакта илах менен илахты караңыз. Илахтын накиди кайсы болот? Илахтын накиди гайру илах болот. Ошону үстүнө чыгарып жазып коюңуз, гайру илах деп. Анан бул жакта айтылган санаттагы санат менен ошол накидти экөөнү карап көрсөтсө болуп атат. Нафсун накид болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Мына караңыз. Фа илах деген бул неме болуп атат. Кодыя болуп атат да. Кодыя болуп атат. Муқаддима кубра болуп атат. Ошонун накиди кайсы болот? Лайса би илах болот. Же гайру илах болот. Түшүнүңүздөрбү? Гайру илах болот. Түшүнүңүздөрбү? Гайру илах болот. Ушул гайру илах менен бул жактагы айтылган санат кайсы болуп атат? Ал да гайру илах болуп атат. Гайру илах не болуп калат? Нафсун накид болуп калат. Бул жакта санат не болуп калат экен? Ошол кодыянын, бул жакта муқаддиманын эмнеси болуп экен? Накидинин өзү болуп калат экен. Накидинен башка нерсе болбойт. Накиди кайсы болгон? Гайру илах болгон. Санат деле не болуп атат? Гайру илах болуп атат. Муну нафсун накид деп коет. Түшүнүңүзбү? Түшүнүңүз болуп калдыбы? Караңыздар. Илах деген, хуа илах деген бул кодыя болуп атат. Кодыя болуп атат. Хуа илах кодыя. Мунун накиди кайсы болот? Гайру илах болот. Мен бул жакта санатта айтып атам, санатта. Кайфа ва хуа гайру илах деп айтып атам санатта. Эми бул жакта айтылган гайру илах санатта айтылып атат да. Ошол санат менен тигил жакта накид экөө эмне болуп атат? Бир эле нерсе болуп атат. Бир эле нерсе болуп атат. Түшүнүңүзбү? Караңыз. Фахуна ас-саилу манa'ал кубро. Куброну мана кылып атат. Мустанидан бирок санаттын кандай санатты кош айтылып атат, бирок санаттын кандай түрүн айтып атат десе, иля аннаху яqta'u би каунихи гайра илах. Мындай жактанда карасаңыздар, бул жакта өзү кодыя өзү эмне болуп атат? Масих эмне деп атат? Илах дегенди испат кылгыс келип атат да. Анын накиди кайсы болот? Гайру илах болот. Менин санадым кайсы болот? Менин санадым кайфа ва ху гайру илах деп айтып атпаймынбы? Демек гайру илах менен тигил жакта неме накид экөө бир эле болуп атат да, туурабы? Бул деген же илах туура болот, же гайру илах туура болот да. Мен гайру илахты испат кылгым келип атат. Мен гайру илахты испат кылгым келип атат дагы, ошол санадым нафсу накид болгондуктан мен үчүн пайда берет бул жакта. Анткени менин давам эмне болуп атат? Мусулмандын гайру илах дегенди испат кылгыс келип атат. Тиги илах дегенди испат кылгыс келип атат. А менин бул жакта айтылган санадым дагы эмне болуп атат? Гайру илах дегенди испат кылып атат да. Түшүнүңүздөрбү? Ошондуктан бул жакта мен үчүн бул, эгерде мен ушуну айта турган болсом, мен үчүн пайдалуу болот бул санат. Караңыздар, фахуна саилу манa'ал кубра мустанидан иля аннаху яqta'u би каунихи гайра илах. Санат кандай болуп атат? Кат'и болуп атат бул жакта. Кайфа ва ху гайру илах деген айтып атат. Фа каулуху фи санад хуа гайру илах деп айткан сөзү хуа нақидун ли каулил муаллил фа хуа илах. Фа хуа илах деген сөздүн накиди болуп атат да. Түшүнүңүздөрбү? Фахуна ас-санад бул жакта санадыңыз кайсы болуп атат? Мо кашанын ичиндеги гайру илах деген болуп атат. Хуа нафсу ва айну нақидил кодиятил мамнуа. Ошол кодиянын сиз ошол кодия фахуа илах дегенге далил талап кылып атасыздар. Куллу ман хулиqa мин гайри аб фахуа илах деген муқаддима куброго далил талап кылып атасыз. Ошол талап кылып аткан сиздин немеңизге куброңуздун нақиди гайру илах болот. И санадыңыздагы гайру илах болуп атат да. Сиздин мындай чыкканда даваңызга бул неме болуп атат? Шайкеш келип атат. Түшүнүктүбү?
ثم إن السند أيتوتات بأي واحد من هذه الأقسام الستة لا بد أن يعرض بشكل لمي أو قطعي أو حلي بشكل سند لمي والغن تقدير الكلام بشكل سند لمي أو قطعي أو حلي حلي قطعي عشان توقيستر. Demek бұл жақта айттық қой, 6 санат бар ғой, бұл жақта 6 санаттың 6 түрін айттық қой. Ошол 6 түрі дағы бұға чейінгі айтылған лимми, халли, қоттай деген түрменен келіп береді дейді. Түсінесіздер бе? 6-ның ары бірін ошондай түрде алып келсеңіз болады. Нафсу нақитты дағы лима ла яджузу ан якуна гайра илах деп айтсаңыз болады. Кайфа ва хуа гайру илах деп айтсаңыз болады. Махаллуху лау кана када мындай деп айтсаңыз болады. Халлиде. Алтон тең 3 немеде алып келсеңіз болады. Жанагы буга чейинки айтылган 3 формада. Фа куллу қисмин min hadihi sitta yata'atta 'arduhu yumkinu 'arduhu. Алып келсеңіз болады. Итиянуху бил ашкали thalathati allati tamma bayanuha буга чейинки айтылган 3 түрдө алып келсеңіз болады. Ва qad yas'ubu al-itiyanu bis-sanad al-halli. Кейде мындай болуп калат. Көбүнчө кейде деп коелу, кейде. Санадул халлиди алып келиш кыйыныраак болуп калат да. Анткени аганы алып келиш үчүн сен анын каяктан ката кетирип койгондугун баяндап беришиң керек болуп калат да. Бул бир аз кыйыныраак болуп калат да. Бүт бардыгына любой эле адам бул нерсени алып келе бербейт. Каалаган эле алып келе бербейт. Мындай күчтүү адамдар гана алып келет да. Анан ошол учурда буну алып келишти кыйын болгон учурда фаюктафа бил аввалайни сиз беркини алып келсеңиз болот. Лиммиди же болбосо котайды алып келсеңиз болот. تقول قرنس ونحن هنا في المثال عرضناه بالسند القطعي. Biz бул жакта эмне кылып атат? Санатты алып келип атабыз. Санатты. Бирок кандай? Кот'ий сүрөтүн алып келип атабыз. Кайфа ва хуа гайру илах деген сүрөттү алып келип атабыз. Ва юмкину ан на'ридаhu bis-sanad al-limmi. Limmi менен алып келсек болот. Кандай? Кан нақула, мынтип айтсак болот. Амнау al-kubra lima la yakunu гайру илах. Жобосо lima la yajuzu an yakuna гайру илах. Илах эмес болсо болбойбу? Илах эмес деле болуп калышы мүмкүн да деп айтып атат да. Ау бисанадул халли ка ан тaqula иннама тасиху al-kubra, сенин кубраң дурус болот. Фа хуа куллу ман хулиqa мин гайри аб фа хуа илах деген кубраң дурус болот. Качан? Лау лам якуниллаху субханаху qadiran ala khalqi al-'adati al-mustamirrati wal-ityan bil waladi min gайри абин. Баланы атасы эле жаратууга кудурети жетпесе, анан сен айткандай дурус болмок. Бул деген Алла Таала ошого кудурети жетпегендиктен бул өзү жаралып алды деген мааниде болсо дурус болот эле, бирок андай эмес да. Фаллаху ла ю'джизуху шей. Алла Тааланы эч бир нерсе алсыратып койбойт. Түшүндүрбү? Мисал, кийинки мисал. Кала ал-муаллилу, демек бул биринчи айткан мисалыбыз кайсы болуп атат? Нафсун нақит болду. Нафсун нақит болду. Экинчиси Мисал кол эми бул жакта мусавиге алып келет. Мусавиге алып келет. Бул жактан баштап жазып койсоңуздар болот, мусави деп койсоңуздар болот. Мисал кол ал-муаллил айтып атат: "Хади дананиру заужун." Бул динарлар, бул мисал үчүн бул сандар деп коёк. Не деп атат? Жуп дейт. Зауш дегенде жуп айтып атат. Күйөө деген жок. Фақала саил келип айтып атат: Амнау дейт. Бул жакта караңыздар. Хади дананиру зауж лианнахум мындай деп далил алып келген жок. Бул жакта даун айткандан кийин эле бул жакта сразу саил не кылып атат? Амнау деп атат. Ошого далил талап кылган дейт. Бул жакта мукаддима сугрода, куброда айтылган жок. Бул кандай мана болуп калат? Мананын кайсы түрү болуп калат? Мажази түрү болуп калат. Сугро, кубро боло турган болсо, далил айтылган болсо, ошол далилдердин сугросуна, кубросуна далил талап кылсаңыз, бул хакыйкый болот эле. Бирок кодыян өзүнө талап кыла турган болсо, далил анда эмне болуп калат? Мажази болуп калат. Фaqala as-sa'ilu amna'u. Буга далил талап кылам. Дина бул диналардын жуп экендигине далил талап кылам. Мен макул эмесмин деп атат. Кайфа ва хия фардун. Анткени булар менин көз карашымда так сан болуп турат дейт. Ау лима ла такуну фардун. Кайфа ва хия фард деген бул эмне болуп атат? Санат кайсы болуп атат? Санат кот'ий болуп атат. Ау лима ла такуну фардан. Лима ла такуну фардан.
не үчүн фарт болушу мүмкүнбү? Фарт деле болушу мүмкүн да деп айтып атат. Так деле болуп калышы мүмкүн да дейт. Бул эмне болуп калат? Кайсы санат? Санат лими болуп калат. Ау иннама ясуху ма закарта лау лам такун фардан. Сен айткандай болотсуң, мейли. Жуп болсун качан, эгер булар фарт болбосо, жуп болсун деп атат да. Бул эмне болуп калат? Халли болуп калат. Фаддава хия дананир зауж. Даваңыз кайсы болуп калат? Ад-дананир зауж деген. Нақидуха, муну нақиди кайсы? Ад-дананиру лейсат би зауж. Лейсат би зауж. Ушуну алып келиш керек эле өзүч. Бирок муну алып келбестен фарт алып келип атат. Ошону айтат. Валакиннаху истамала ибарата хия фарт деген сөз алып келип атат. Вал фарду гойру зауж. Бизде фарт деген нерсе кандай? Зауж эмес деген да. Так деген жуп эмес деген. Турабы? Фаякуну санаду мусавиян ли нақидил қадиятил мамнуати. Бул жакта эмне болуп калат экен? Мааниде афродторунда бир эле болуп калат. Бирок лафызында эки башка болуп атат. Мисалы үчүн кандай? Бул жакта мисалы үчүн хадихи дананир. Так. Дананир зауж. Мунун нақи, бул жакта бул хадихи зауж дедик. Мунун нақиди кайсы болот? Лейсат би зауж. Бул жакта санат кайсы болуп атат? Кейфа ва хия фарт. Фарттын мааниси эмне? Зауж. Арабча. Гойру зауж. Лейса би зауж. Гойру зауж болор эт. Ла зауж десес болот. Бул жакта бул нақид менен бул нақид. Бунун немеси фарттын мааниси. Бул фарттын мааниси лейса би зауж болуп атпайбы? Лафзында эки башка болуп атат. Бирок маанисинде эмне болуп атат? Эки бирдей эле болуп атат. Түшүнүңүзбү? Лейса би зауж менен фарттын мааниси бир эле болуп атат. Бул мусави деп коет. Мындай чыкканда бир нерсени, мисалы үчүн бирөө келип бизге мындай деп айтып турмусак. Хаза так. Ла инсан деп айтып турмусак. Ла инсан. Мунун нақиди кайсы болот? Инсан болот. Мен ушуну тургун неметким келип атат да. Ушуну далилдегим келип атат. Бул эмне кылып атат? Бул инсан эмес деп атат бул нерсени. Мен инсанды тургусум келип атат. Анан мен санатынан алып келип атам. Кайфа ва хуа натык деп айтып атам. Натык бар бизде. Натык менен инсан эки эмне болот? Мусави болот. Түшүнүңүзбү? Натык дегенде эле инсанды түшүндүрөт. Түшүндүңүзбү? Бул ошол мусави болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Суроо барбы? Фаякуну санаду мусавиян ли нақидил қадиятил мамнуа. Ошол қадиянын нақидине мусави болот. Мусави кайсы? Афрод тараптан. Ва лейса нафсаха. Нафсу нақид эмес. Нафсу нақид болуш үчүн эмне болуш керек эле? Лейсат би зауж болуш керек да. А бирок бул жакта эмне болуп атат? Фарт болуп атат. Фарт дегениңиз лейсат би зауж дегендей эле дейт. Ва лейса нафсаха ли анна нафсаху. Так. Негизи бул жакта мындай деп айткан жакшы. Ва лейса нафсаху деп айтыш керек эле. Караңыздар, фаякуну санаду мусавиян лин нақид болуп атат да, лин нақид. Ва лейса ас-санаду нафсан нақид болуш керек. Түшүнүңүзбү? Ва лейса ас-санад нафсаху деп айтылыш керек. Лианна нафсаху, лианна нафсан нақид, лианна нафсаху каталарын оңдоп атасыздарбы? Лианна нафсан нақид, нақид болуш үчүн эмне деп айтыш керек эле? Ан якула لأنه لأجل أن يكون نفس النقيض نفس النقيض болуш үчүн мындай деп айтыш керек эле. أن يكون كيف وهي زوج غير زوج деп айтыш керек эле. فهذا زوج نقيضه هذا ليس بزوج дейт. Демек зауждын هذا زوج деп айта турмусак, мунун нақиди эмне болот? ليس بزوج болот. والمساوي لنقيضه ошол жанагы зауждын нақидине мусави болгон. Зауштун нақиди кайсы болуп атат? Лейса би зауж болуп атат. Ошол лейса би заужга мусави болгон кайсы болуп атат? Хада фарт деген болуп атат. Ошону эле айтып атат бул жакта айтканыбызда. Кийинки мисал бул ахоско мисал алып келет. Санат ахос болот бул жакта. Мисал qala al-muallil wa qad ra'a shakhisan min ba'idin. Muallil бир алыстан бир элести көрдү да, бир караанды көрүп, мындай деп айтып атат. Залика натиқун. Ошол мен алыстан көргөн немем?
караным бул натык деп атат. Бул инсан дегенди айтып атат да. Натык деген инсан болуп атат. Ва далилу алейхи аннаху инсан. Буга натык экендигине далил кайсы болуп атат? Аннаху инсан деп атат. Ва куллу инсанин натык болуп атат. Фахада натык да натык жан болуп атат. Анда бул дагы натык болот экен дейт. Фаякулу саил амнау сугро. Сугрону мана кылам. Сугрога далил талап кылам дейт. Сугро кайсы болуп атат? Аннаху инсан деген болуп атат. Лима ла яджузу ан якуна фарасан. Не фарос болсо болбойбу деп атат. Алыстагы көргөн сен караның сөзсүз түрдө инсан болушу шартпы? Неме деле болуп калышы мүмкүн да деп атат да. Фарос деле болуп калышы мүмкүн да дейт. Бул жакта эми караңыздар. Аннаху инсандын астын сызып, мунун накиди кайсы болот? Айтыңыздар. İnsanın nakidi ne olur daima? Gayri insan, la insan, laysa bi insan болады. Gayri insan болады. La insan болады. La insan деген insan emес dedi. Insan emес менен фаросты алып келесиз. Бул жакта insan emес деген менен караңыз, фаросты алып келесиз. Бул жактар эмне кылып атат? Мукаддима сугра кайсы болду? Лианнаху инсан болуп атат да. Лианнаху инсан. Инсан. Инсандын акиди кайсы? Ла инсан деп коюңуз. Ла инсан же болсо лайса би инсан. Бул жакта санат кайсы болуп атат? Кайфа лима ла яджузу ан якуна фарасан деп айтып атат. Фарос. Бул жакта санат кайсы болуп атат? Санат кайсы болуп атат? Фарос. Фарос болуп атат. Эми карап көрөбүз. Фарос менен ногунун алакасын карап көрөбүз. Ла инсандын. Инсан эмес ат деп атабыз да. Ат менен ат бир нерсени ат деп айтканы менен бир нерсени инсан эмес деп айта турган болсоз, экөөнүн ортосунда алака кандай болот? Инсан эмес деп койдум. Инсан менен эмес десем эле сөз түрү аны фарос болуш шартпы? Шарт эмес. Ал инсан эмес десе стол болуп калышы мүмкүн. Уй болуп калышы мүмкүн. Эшек болуп калышы мүмкүн. Кап болуп калышы мүмкүн. Любой нерсе болуп калышы мүмкүн да. Түшүнүңүзбү? Демек, инсан эмес дегендин түшүнүгү терең, кенен болуп атат. Ичинде көп нерсени камтып атат. Инсан эмес болгон бүт нерсени камтып атат. Могу деле инсан эмес. Ошол инсан эмес дегенде эмне болуп атат? Инсанды чыгарып салып атат да, инсандан башкасын өзүнүн ичине камтып алып атат. Ошол инсандын башкасынын өзүнүн ичине камтып алган түшүнүк менен фаросту алып келе турган болсок, экөөнүн ортосунда алака кимиси көбүрөөк болот? Афрод тарабынан. Инсан эмес деген көбүрөөк болот да. Инсан эмес деген. Анткени монун ичинде инсан эместин ичинде эмне бар? Ошол эле фарос дагы бар. Мисалы үчүн эми биз жана жаныбарга окшогон караганды алайык да. Фарос бар, химар бар, бакар бар, жамал бар. Кете берет да, кыскасы ушулардын баарын алып келе бериңиз. Мисалы үчүн биз ушул төртөөнү эле алайык могу. Фарос ушунун ла инсандын эмне болуп калып атат? Бир фарды болуп калып атат. Фаростун астында мейли миллион бар деп коелук. Монун астында ар биринин астына алып караганда канчадан болуп калат? Көбөйүп кетет да. Түшүнүңүзбү? Демек, бул дегени ла инсандын бул бир фарды болуп калып атат. Кудум эле бул мындай болуп атат да. Бир нерсени инсан дей турган болсоз, инсан буну хайван деп айта турган болсоз, хайван. Хайвандын ичинде инсандан башка жаныбарлардын бардыгы бар да. Турабы? Инсан ошол хайвандын эмнеси болот? Бир фарды болот. Мунун афродтору аз. Мунун афродторун кошуп келе турган болсок, көбөйүп кетет. Түшүнүктүбү? Ошондо эмне болуп атат? Бул санадыңыз, фарос деп айткан санадыңыз. Ла инсан менен мунун накиди ла инсан болуп атат да. Экөөнүн алакасы кандай болуп атат? Бул санадыңыз ахос болуп атат. Ахос. Алар жакшы чукпай калыптыр. Бул эмне болот? Аан болот. Түшүнүктүбү? Түшүнүктү эле? Бул өтө кызык, сонун илим да. Ла тафкахун. Фал-муқаддиматул мамнуа хия иннаху инсан. Муқаддима сугра болот да. Муқаддима сугрого биз далил талап кылып атабыз. Бирок бул мана кандай болот? Бул мана хакыйкийби же мажазиби? Хакыйкый. Эмне үчүн?
Құран талабы. Демек муқаддимаға талап қылып атабыз, машалла, баракаллаху фикум. فالمقدمة الممنوعة هي إنه إنسان بلوتات ونقيدها إنه ليس بإنسان منو نقيد بلوتات ليس بإنسان دي بلوتات والسند المستعمل لما لا يجوز أن يكون فرسا بلوتات والنسبة المنطقية بين لا إنسان ليس بإنسان وبين الفرس ليس بإنسان من الفرس نورتوسنдағы نسبة غارай тұрмысық علاقаны هي العموم والخصوص المطلق демек кемесі ам болады ليس بإنسان عام بلاد فرس أخص مطلقا بلاد تيجي أعم مطلقا من وجه نمس شايف مطلقا دينا شون لأنهما نيجون بالجحتا عموم خصوص برينتي أعم بلاد يكينتي أخص بلاد تسا لأنهما يجتمعان في الفرس عن كلمة بالجحا ده بالجدا مو شيخ aytqысы келгені мондай болып жатады. Мен бұл жақта айттым, бұл дағы башқа жарақта түсіндіріп беріп жатады да. Бұл жақтағы так لأنهم يجتمعان في الفرس فرس تلا тұрғымысық فرس бұл жақта моғу لا إنسان алайық لا إنسان анан бұл жақта не болды? Бұл нақид болды да бұл нақид болды нақид болды бұл жақта айтылған фарос не болды? Бұл санат болды бұл ахос болып атады бұл аам болып атады эми бұл жақта İnsan emes деп айта тұрмысық, инсан емес фарос деп айта тұрмысық. Инсан емес фарос деген не де береге атады? Фарос салып келе тұрмысық, бұға фарос деп те айтылады, инсан емес деп те айтылады. Ушул жерде береге атады дейді да. Демек бұға не деп айтылады? Фарос деп айтылады, бұға инсан емес деп те айтылады. Қараңыз. Лианнахум яжтамиани фил фарос, фахуа лейса би инсан. Инсан емес. Нақид болып атады. Анан кейін вахуа фарос. Фарос болып атады. Демек, инсан емес, анан фарос болып атады. Бір еле немеге топталып атады да, бір еле фартқа. Ваян фариду лейса би инсан. Инсан емес деген нәрсең, түшінігің бұл жақтағы моа түшінік. Мұның астына не болып атады? Фарос кирип кетті. Мұның астына бұл жақтағы не болып атады? Химарды ала тұрғымыз оқ. Химарға лейса би инсан деп айтылады. Бирок бұға фарос деп айтылбайды да. Түшінті? Фаросқа лейса би инсан деп айтылады, и фарос деп те айтылады. Бирок бұға лейса би инсан, бирок фарос деп айтылбайды деп атады да. Ошондой эле бакарды ала турганбыз ок. Ошондой эле жамалды ала турганбыз ок. Лейса би инсан, бирок фарос эмес. Түшүнтү? Ошону айткысы келип атат. Ваян фариду лейса би инсан, бул нақидиңиз химарда өзү мунфарид болуп теги фаростон ажырап келет дейт. Ян фариду анил фароста. Фаростон ажырап келет химарда. Фахуа лейса би инсан, буга лейса би инсан деп айтыла берет. Химарга. Вала ясиху ан юқала алейхи хуа фарос. Химарга сиз келип туруп фарос деп айта албайсыз. Түшүндүм? Фасанаду санадыңыз. Ва хуа фарос, фарос деп айткан санадыңыз. Ахассу мутлакон мин лейса би инсан. Лейса би инсандан ахас мутлакон болуп атат. Теги аам мутлакон болуп атат. Аллази хуа нақидул қадиятил мамнуа. Ва хадиги салафа, ушул үч айтылган үчөөбүз не болду? Биринчиси нафсун нақид, мусавилин нақид, ахас минан нақид болду. Ушул үчөөбүз янфау саила ан яссанида илейха. Саил ушул неме санатты ушул 3 жолду алып келсе болот дейт. Ушуга пайда берет деп атат. Анткени эмне кылып атат? Биринчиден нафсун нақидде ал-масиху илах дегенде бул менин тургузгусу келип атат. Лейса би илахты тургузгусу келип атат. И санада дагы ошону айтып атат да, түшүндүрүп атат. Лейса би илах деди. Бул жак мисал үчүн бирөө айтты, хадик дананир зауж дегенде. Бул лейса би зауж дегенде айткысы келип атат да бул жакта. Саил. Анан не деп айтты? Ошон лейса би зауж деп айтпастан хия фарт деп айтып атат. Фарт менен лейса би зауж деген эмне? Бир эле мааниде. Мусави болот. Үчүнчү немеси. Бул жакта мисал кайсы болду? Инсан болду. Инсан. Теги неме дава инсан болду. Мунун нақиди кайсы болду? Лейса би инсан. Лейса би инсан. Менин бул жакта алып келгеним кайсы болуп атат? Ушундай болуп калдыбы же? Ла инсан болду. Туура эле. Бул теги инсанды тургузгуз келип атат да, инсанды неметкиси келип атат. Бул жакта инсанды дава кылып, сиз инсан деп, бул нерсе инсан деп дава кылып атасыз. Анын нақиди мен инсан эмес дегенде айтышым керек болуп атат да. Инсан эмес дегенде айтышым керек болуп атат. Инсан эместин ичине эмне кирет?
фарос кирет. Мен фарос деп айта турган болсом, бул инсан эмес дегенди түшүндүрөт. Анткени бизде эреже бар. Бул өзү негизи бул жакта бул акыркы мисалда сиз бияктан неме алып келиңизчи. Фломастер. Бар бекен? Алсаңыз. Бул жакта ла инсан, могу жакшы чыгып аткан. Ла инсан өзү дава кайсы болгон? Дава. Инсан болгон. Сиз ушуну сиз дава кылып атасыз. Мен мону айткым келип атат. Ла инсан дегенди тургузгум келип атат да. Инсан эмес дегенди айткым келип атат. Бирок мен бул жакта санатка келгенде эмне деп айттым? Фарос дегенди айттым. Бул эмне болду? Ахос болду, бул аам болду. Эгер мен бул бир нерсенин фарос экендигин испат кыла турган болсом, бул фарос дей турган болсом, бул эмне дегенди түшүндүрөт? Инсан эмес дегенди түшүндүрөт. Муну дагы ачыкташ үчүн мен силерге мындай деп айтайын. Эгерде могул нерсени, ушул нерсени, могул мисал үчүн, муну инсан деп айта турган болсоңуз, автоматически түрдө сиз анын хайван экенин испат кылып бересиз. Түшүнүңүздөрбү? Эгер бир нерсени инсан дей турган болсоңуз, ал инсан болуш үчүн ага чейин хайван болуш керек да. Демек хайван аам болот, инсан ахос болот. Дегенмек, эгер сиз ахос нерсени испат кыла турган болсоңуз, бир нерсени инсан деп испат кыла турган болсоңуз, анын сөзсүз түрдө хайван экенин испат кылган болосуз. Эгер наоборот ала турган болсок ушул эрежени, эгер сиз бир нерсени бул хайван деп айта турган болсоңуз, мунун инсан болушу шартпы? Шарт эмес. Инсан да болуп калышы мүмкүн, фарос да болуп калышы мүмкүн, химар да болуп калышы мүмкүн. Бирок сиз анын инсан экендигин испат кыла турган болсоңуз, ал сөзсүз менен түшүндүрөт, хайван экендигин түшүндүрөт. Же болбосо сиз анын химар экендигин испат кыла турган болсоңуз, ал сөзсүз менен түшүндүрөт, хайван экендигинен кабар берет да. Ошондуктан эреже бар. Субутул ахос ясталзиму субутал аам деген бар. Эреже бар. Субутул ахос ясталзиму субутал аам. Эгер сиз могул жакта ахос болуп атат да, бул ахос. Ахос болуп атат. Бул эмне болду? Аам болду. Ошондо сиз мону ла фарос дегенде испат кыла турган болсоңуз, ла фарос дегенде испат кыла турган болсоңуз, субутул ахос ясталзиму субутал аам. Түшүнүңүздөрбү? Демек сиз эгерде мунун фарос экендигин испат кыла турган болсоңуз, анда мунун ла инсан дегенин испат кылган болосуз да. Сиз өзү башынан мени испат кылгыңыз керек болгон, ла инсанды испат кылгыңыз керек болгон да. Түшүнүктү? Демек бул сизге пайда берет. Бул логический ирим да. Жаттап коюп, таштап койгон эмес. Бул жакта акылды иштетиш керек. Баштагы желелерди алыш керек. وهذه ثلاثة ينفع السائل أن يستند إليها فلو أتى مع المنع بسند هو نفس نقيض الدعوة أو كان مساويا له للنقيض له ده أو كان أخص منه من النقيض كان سنده صحيحا دون البقية الآتية. Ушул үчөөнү алып келе турган болсо, бул дурус болот санады. Калган үчөөнү алып келе турган болсо, бул жакта 6 деп айтканбыз да. Демек 6-ны 2 тайпага бөлдүк. Биринчи тайпадагы 3-тү алып келе, биринчи үчөөнү алып келсеңиз, сизге пайда берет. Ал эми калган экинчи неме үчөөнү алып келе турган болсоңуз, ал сизге пайда бербейт. Баянуху айтып атат. Кандайча калгандары неме пайда бербейт десе айтып берет бул жакта. Аннал города минас санат, санаттан өзү максат эмне болгон? Хуа тaqwiyatul man'i. Манаңызды дагы далилди талап кылууңузду бекемдөө болгон. Фала будда ан якуна thubutус санади фил вақи'i юнафи thubutал qadiyyati mamnu'a. Эгерде сиздин санатыңыз бул жакта вакыйда, бул жакта фарос дегенде испат кыла турган болсоңуз, бул санаттын сабит болуусу qadiyyanын сабит болуусуна карама-каршы келиш керек болуп атат да. Сиз эгерде санатты испат кыла турган болсоңуз, кайфа мисал үчүн инни аттубу минка далил ли ажли аннаху инсан. Бул өзү инсан болуп турат. Ана мен сенден ошондуктан бул жакта ли аннаху фарос деп айтайык. Бул фарос болгондугу үчүн мен сенден инсан экендигине далил талап кылып атам деп айтам да. Демек мен фарос деп айтып аткан сөзүм сенин немеңе даваңа каршы келип атат дейт да. Ошондой болуш керек.
فلا بد أن يكون ثبوت السند في الواقع. واقع дегенде خارج الذهن. Сен зеңнен тышкаркы нерсени неме деп коет, خارج деп коет, واقع деп коет. Ошол акыйкатта санадыңыздын сабит болушу эмне болуш керек? Кодыянын, даванын сабит болуусуна карама-каршы болуш керек. فلذا мына ошондуктан إذا جاء بنقيضها ошол неменин кодыянын накидин алып келе турган болсо, башында не деп айтты давада? İlah деп айта турган болсо, лейса би илах деп айта турган болсо, санатта дагы лейса би илах деп айтты. Аул мусави ли нақидиха, же болсо мусави ли нақид алып келе турган болсо, өзү аддананир зауж дегенде анын нақиди эмне болуш керек? Лейсат би зауж. Бул бирок бул жакта лейсат би зауж деп алып келбестен туруп эмне кылды? Хия фарт деп айтты. Демек бул жакта мусави болуп атат. Ошону алып келе турган болсо, кана санадуху сахихан. Бул туура болот. Лианна кад тaqarrara fil мантык. Мантык илиминде сиздер буга чейин окугансыздар. Анна нақидойни ла яжтамиани ва ла яртафиани деген эреже бар. Түшүндүрүп? Муну билесиздер да, маанисин азыр айтып берем. Караңыздар, мына биринчи астыңкы мисалды караңыздар. Зайдун алимун, зайдун лайса би алимин. Танақудун хулфул қадиятайни фи кайфин ва сидқ вахидин амрун куфи дейт. Демек тарифинде сулламда не деп айтып атат? Бияқта караңыз. Танақудун хулфул қадиятайн. Бул эки қадия болуп атат да. Зайдун алимун, зайдун лайса би алимин деген. Эки қадия болуп атат. Бирөөсү эмне болуп атат? Мужаба болуп атат. Экинчиси эмне болуп атат? Салиба болуп атат. Мусбат манфи болуп атат. Демек, эки кодыя мухталиф болот экен, бири-бирине каршы болот экен, бири-биринен айырмаланып турат экен. Неси менен? Ошол испат салб менен айырмаланып турат экен. Болбосо мавду, махмул ошол эле. Бирок бул жакта кайфтан максат ошол болуп атат. Испат же болбосо нафи. Биринчиде эмне болуп атат? Бул жумла мусбат болуп атат. Экинчиде жумлада эмне болуп атат? Манфия болуп атат, ниспа. Түшүндүрбү? Эми танақудун хулфул қадиятайни фи кайфин. Кайфинда неме болду да? Бирөөсү мужаб болду, бирөөсү салиба болду. Анан экөөнүн бирөөсү сөз түрдө эмне болуш керек экен? Туура болуш керек экен, бирөөсү ката болуш керек экен. Васқын сидқу вахидин амрун куфи амрун маттуб деп атат. Бирөөсүнүн содиқ болуштугу бул сөз түрдө болуш керек деп атат да, бирөөсү содиқ. Демек карап көрөбүз. Эгерде зайд илимде боло турган болсо, анда бул ушул туура болот. Анда бул эмне болуп калат? Туура эмес болуп калат. Эгерде зайд илимдүү эмес болсо, жахил болсо, анда мунуңуз эмне болуп калат? Ката болуп калат да, мунуңуз туура болуп калат да. Кыскасы экөөнүн бирөөсү сөз түрдө туура болуш керек. Бул жакта да бир нерсени айта турган болсоңуз, мисалы үчүн могу ручканы айтып атам да. Хуа инсан десе эмне болуп калат? Туура эмес болуп калат. Хуа лайса би инсан десе туура болуп калат. Же наоборот болсо ошондой да. Түшүнүңүздөрбү? Демек сөз түрдө бирөөсү туура болуш керек, бирөөсү жалган болуш керек. Экөө тең бир учурда туура болуп калбайт. Ла яжтамиани деген ошол. Анткени бир эле нерсе бир учурда туруп, инсанда инсан эмес дагы кантип боло алмак? Экөө тең бир учурда туура боло албайт. Экөө тең бир учурда жалган дагы боло албайт. Бир нерсени инсан десең, инсан деп айтып атасың. Ошол эле нерсени бир учурда бир эле нерсени караңыздар, инсан деп атасың. Бир эле учурда инсан эмес деп атасың. Кыскасы экөө бир нерсе экөө тең бир учурда эле экөөнөн тең ажырай албайт. Бир учурда экөөнөн тең ажырай албайт, бир учурда экөө тең боло албайт. Түшүндүңбү? Ошону айтып атат. Ла яжтамиани экөө тең бир учурда сабит боло албайт, ва ла яртафиани ла янтафиани деп атат. Бир учурда нафи кылынбайт деп атат. لأنه قد تقرر في المنطق أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فمتى ثبت السند sanadınız
демек не болуп атат? Нақид болуп атат да кудум эле тегиге, кодыяга. Кодыянын несі болуп атат? Нақиди болуп атат. Фамата сабатан санад нақид болуп атат, же болбосо мусави болсо деле бул нақиддей болуп турат. Мусави лин нақид дегенде мусави ли шей, мусави ли залика шей деген бизде эреже бар да. Мисал үчүн кандай? Кантип өттүңөр эле? Эгер мисал үчүн мен монтип айта турган болсом, могу каран неме фломастер могуга теңдей турган болсом, мисал үчүн могу неме фломастер буга теңдей турган болсом, буга мисал үчүн могу тең экен. Мындай бизде 3 нерсени алайык да. Могу, мисал үчүн мону айтайык. Могуга тең деп айта турган болсом, бул өзү кайсыга тең? Наркага тең. Анда бул да буга тең дегенди берип калат да. Мисал үчүн экөөңөрдүн жашыңар бирдей турган болсом, сен жашың теги менен бирдей турган болсом, анда бул экөөнүн жашы бир дегенди түшүндүрөт да. Түшүндүңбү? Мусави ли шей, мусави ли залика шей деген эреже бар. Бул жакта да ошондо эмне болуп атат? Нақидтин мусави кудум эле нақиди болуп калып атат. Өзү нақид лайсат бизауч болуш керек эле. Анын мусависи кайсы болуп атат? Фард болуп атат. Фардыңыз кудум эле лайсат бизауч дегендей болуп калат. Түшүндүңбү? فمتى ثبت السند بطلت القضية الممنوعة ما دام أنهما متناقضان. Эгерде биз экөөнү тең мутанақид деп эске ала турган болсок, анда сөз түрдө эмне болуш керек? Эгерде санадыңыз сабит боло турган болсо, анда кодыяңыз эмне болуш керек экен? Батыл болуш керек экен дейт. وأما إذا كان السند أخص من نقيض القضية الممنوعة. Бул жакта санын немен мусавини айтты, анан нафс нақидти айтты. Бул жакта ахос санаттын ахос болгон учурун айтып атат. Эгерде санадыңыз ахос боло турган болсо, мисал үчүн санадыңыз инсан боло турган болсо, нақид эмне болуп калды? Нақидиңиз неме боло турган болсо, ла инсан боло турган болсо, же болбосо хайван болду деп коюңуз. Ошондой боло турган болсо, анда бул учурда эмне үчүн санадыңыз пайда берди десе, ошону айтып атат. Фали анна субутал ахос Ахос болгон санадыңыздын сабит болуштугу яктади субутал аам жанагы эрежени айтып атат. Демек, эгерде бир нерсенин сиз ушул нерсенин инсан экендигин испат кыла турган болсоңуз, далилдей турган болсоңуз, анда автоматик түрдө эмне болуп калат? Бул нерсе хайван болуп калат. Эгерде бир нерсенин бирөөнүн инсан экендигин далилдеп берсеңиз, ал сөз түрдө эмне болуш керек? Хайван болуп калыш керек болуп калат. Хайвандыгын, бир нерсенин инсандыгын далилдесең, анын хайвандыгын далилдегендей болуп каласың да. فلأن ثبوت الأخص يقتضي ثبوت الأعم فالحيوان مثلا أعم من الإنسان. مثال حيوان إنسان غيرنا أعم عن كن يشتى بنيش أفراد طربار إنسان مشقام. فإذا ثبت أن هذا الشيء إنسان أو فرس أو أسد. إير وشو نرت إنسان جا فرس جا أسد تجين دي ثابت قلات راموسون وشو نرت ثابت بلات راموسون ثبت أنه حيوان قطعا. عندنا يلقط عندنا حيوان كنديين يلقط سوس تدا لازما قطعا يقيني تدا ثابت بلات. ففي مثال الأخص من النقيض قرب كرهن ترى موسق آخر مثال دغرانسر نجد أن المقدمة الممنوعة هو إنسان لأنه إنسان ده أيتقنوا هذا الشبح ناطق لأن هذا الشخص ناطق لأنه إنسان وكل إنسان ناطق فهذا ناطق ده أيتقنا وشنو مقدمة صغرى طيغان مقدمة صغرى دليل طلب قان نجد أن المقدمة الممنوعة هو إنسان بلوطات ونقيدها هو ليس بإنسان بلشكرك من النقيد ليس بإنسان وكونه فرسا من كيف وهو فرس تبلجقت سنة طلب كيلوتستا سنة طلب كيرجدينز فرس تويتقندينز هو أخص من نقيدها بالنسبة فرس بلشتغو al nersenin insan emes degeninden ahos bolot. Leysa bir insan degendin içinde faros dağı var, farostan başka nerse dağı var. Çünkü farostan başka nerse dağı var. فَمَتَى ثَبَتَ أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ faros. Eğer siz çın-çında al nersenin faros ekendigi sabit bolo turgan bolsa, faqat ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِنسان anın insan emes ekendigi sabit bolot deydi. Ankene insan emeske, faros insan emes da. Turab, faros insan emes. وبالتالي андай боло турган болсо ينافي المقدمة التي تقول هو إنسان. İnsan деп айткан мукаддимага бул фарос каршы келет деп атат. Тааммал ушуга жакшылап көңүл бур дейт. Мисал кийинкилерге аамга мисал алып келет. Бул жакта санадыңыз аам болот. Ал эми немеңиз накидиңиз эмне болуп калат? Ахос болуп калат. Кайра. Айнекти ачып коюңуз. Демек бул жакта санат аам болот. Неме? Накид боло турган болсо ахос болуп калат.
قال المعلل الخفاش ليس بطائر. Хуфаш деген жарғанат, жарғанат не деп атады? Чымчық емес деп атады. Учпайды деп атады. Фақала السائل أمنعوا. Бұға далил талап қыламын. Бұл далил мана қандай болып қалады? Хақиқи бе же мажази бе? Мажази болып қалады. Бұл даваға болып атады. Çünkü dalil айтылған жоқ. Лианнаху каза каза деп айтқан жоқ. Демек даваның өзіне далил талап болса, бұл мана мажази деп айтқанбыз. Муқаддима суғруға же күбруға болса, ал хақиқи болады деп айтқанбыз. Фақала сайилу амнау, шуға далил талап қыламын. Ал-хуфашу лайса битоир дегенге далил талап қыламын. Кайфа ва хуа хайван. Лайса битоир деп айтты. Лайса битоирден немесі қандай болады? Нақиды. Тоир болады. Ла инсан, инсан деген болады да. Демек лайса битоир нақиды не болады екен? Тоир деген болады екен. Тоир менен хайвандың алақасы қандай болып қалады? Тоир. Тоир аам болуы же хайван аам болуы? Хайван аам. Анткени хайвандың içinde ошол тоир да бар, тоирдан башкасы да бар, учпай тургандагы жаныбарлар бар да. Тиги тоир боло турган болсо, хайвандын несі болуп калат? Бир фарды болуп калат. Түшүнүңүзбү? Демек бул жакта эмне кылып, бул өзү эмне кылып атат? Тоир эмес дегенди даава кылып атат сиз. Мен аны тоир дегенди испат кылышым керек болуп атат да. Бирок тоир дегенди испат кылыш үчүн мен бул жакта ал кандайча ал тоир деп айтпастан туруп ал хайван деп айтып атам да. Эгер мен бир нерсени хайван экенин испат кыла турган болсом, ал нерсенин сөзсүз түрдө тоир болушу шартпы? Шарт эмес. Ошондуктан бул менин немеме? Менин матлубума, менин талап кылган нерсеме бул неме болбойт. Шайкеш келбейт, лайыктуу болуп келбейт. Анткени мен анын тоир экендигин талап кылып аткам. Мен анын хайван экенин талап кылган жокмун. Бирок мен хайван деген сөздү алып келип койдум. Анда бул менин немеме максатыма шайкеш келбейт. Түшүнүңүздөрбү? Мага пайда бербейт ошондуктан. Мен эгер анын хайван экенин талап кылып неме тургуза турган болсом, бул хайван деп далилдей турган болсом, ал хайван болсо сөз түрдө тоир болушу шарт эмес. Фарос болуп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Түшүндүңүзбү? فالدعوة الخفاش ليس بطائر بلوطات نقيدها الخفاش طائر بلوش كرك والسند هو الخفاش حيوان بلوطات كيف وهو حيوان والنسبة بين الحيوان وبين الطائر هي العموم والخصوص المطلق والسند وهو الحيوان هو الأعم سند اسم بلوطات حيوان دينس أعم بلوطات تيجي أخص بلوط لأن كل طائر حيوان أن كان طائر بارنا حيوان دوات الورد وليس العكس طائر نما حيوان بارنا طائر دوات الورد Анткени кээ бир хайвандар тоир эмес да болуп калат. Чым неме болуп калышы мүмкүн? Ит, эчки, башка бир нерсе болуп калышы мүмкүн да. Тоир эместер көп да. Сүзүүчүлөр да бар. Wa hada as-sanadu ghayru mujdin. Mujdin. Я менен окуңуз. Mujdin. Qadin дегенде кылып окуйсуз. Я бул жакта эмне болот? Исмул манқус. Исм манқус качан неме болуш керек эле? Качан зохир болот? Кайсы учурда? Роф абалындабы же насб абалында? Мисалы кандай? Мисалы жаа қади. Эмне болот? Раайту қадиян болот. Мароту бил қади, же болбосо жаа қади, раайтул қадия, мароту бил қади болуп кетет. Муждин болады, түшүнүңүздөрбү? Демек, гойру нафиан деген. Вала ясху алитияну бихи минал мани. Мания буну алып келе турган болсо, бул дурус болбойт. Эмне үчүн? Анткени биз айтканбызда, санат эмне үчүн алып келет? Сиздин ошо манаңызды, талабыңызды дагы кубатташ үчүн, күчөйтүү үчүн алып келет. А бул жакта эмне үчүн бул пайда бербейт деп айтып атат? Лианнаху ла яқва бихи ал-ману. Мана муну алып келе турган болсо, манаңыз дагы күчтөнүп кетпейт дейт. Ла яқвил манада. Мананы күчөйтө бербейт. Из аннаху лау сабата фил вақиъ анна ал-хуфаш хайван. Мейли чын-чынына келгенде, анын хуфаштын хайван экендигин сабит кыла турган болсок. Өзү бул жакта лайса битоир деген айтып атат да, мен тоир дегенди сабит кылышым керек. Бирок бул жакта эмне кылып атат? Хайван экендигин сабит кыла турган болсом, лам ясбут анна ал-хуфаша тоирун. Анын чымчык экендигин, учуучу экендигин сабит кыла албайсың. Жөн эле жаныбар дегенде эле сабит кылып аласың. Яна хайванията эмне үчүн? Аам деген бизде эреже. Хайваният тиге караганда аам болот. Ва субутул аам ла яктади субутул ахос. Бир нерсени сиз мисал үчүн могу нерсени хайван дей турган болсоңуз,
Бұл ушул хайван деп айтсыз. Анын инсан болушу шарт эмес. Фарос болушу шарт эмес. Инсан дагы башка дагы болуп калышы мүмкүн. Түшүнүктүбү? А эгерде сиз ошол нерсени инсан десиз, сөзсүз түрдө ал эмне болуш керек? Хайван болуш керек болуп калат. Түшүнүктүбү? Ошондой эреже бар. ثبوت الأخص يقتضي ثبوت الأعم. وثبوت الأعم لا يقتضي ثبوت الأخص. Бул жакта ушул эрежени караңыздар. Азыр эми ушу аш-шей би-шей юзкар дегендей. Алай келип калган айтып коёк. Бул ошол эрежелерди билип алсаңар, булар сиз үчүн аябай пайдасы тиет. Анан жатташ керек бул эрежелердичи. Бизде биринчи айткан эрежебиз кайсы болду? Субутул ахос яктады субутал аам. Буга кайсын алып келебиз, мисал? Инсан хуа инсан. Бул жакта эмне болуп калат? Хайван деген эмне болуп калат? Бул биринчи эреже. Экинчи эреже. Бул жакта айтылган кайсы эреже болуп атат? Субутул аам яктады субутул ахос. Бул кайсы болду, мисал? Хайван ва инсан. Түшүнүктүү эле бул эреже. Демек, эгерде бир нерсени инсанны испат кыла турган болсоңуз, ал сөзсүз түрдө хайван болуш керек болуп калат. Эгер сиз бир нерсени хайван испат кыла турган болсоңуз, анын инсан болушу шарт эмес. Кээде фарос да кылып калышы мүмкүн. Кийинки эреже. Үчүнчү эреже. Ушунун немелери? Үчүнчү, төртүнчү бул жакта. Ушунун тетирин кылабыз. Субутул ахос, яктады субутул аам дегенде. Нафил ахос деген бар. Мен ушу менен жазайын, бул жакта. Нафилерди кара менен жазам. Жок, интифаул ахос деп аяк. Мейли, нафил ахос кете берсин. Нафил ахос لا يقتضي انتفاء عام. مثال شن هو لا إنسان يترمصص لا حيوان деген лазим эмес. نفي الأعم يقتضي انتفاء أخص. Demek 4 ereje жаздык бул жакта. Ушул 4 эрежени кайсынысы дурус болду? Экөө гана дурус болуп атат да. Карап коюңуздар. Мына биринчи, экинчи эреже түшүнүктүү болду. Экөөндө тең субут болду. Субутул ахос яктады, субутул аам болду. Субутул аам ла яктады болду. Эми бул жакта 3-чү эреже. Нафил ахос ла яктады, интифал аам. Эгерде сиз бир нерсенин инсан экендигин нафила турган болсоңуз, бул инсан эмес деп айтасыз. Инсан эмес деп айта турган болсоңуз, сөзсүз түрдө ал хайван эмес болушу шартпы? Шарт эмес. Анткени ал инсан эмес болсо, фарас болуп калышы мүмкүн, химар болуп калышы мүмкүн, хисон болуп калышы мүмкүн, бакар болуп калышы мүмкүн, хинзир болуп калышы мүмкүн.
Валаяду билля. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Сиз эгерде бир нерсени инсан эмес десеңиз, ал жануар эмес дегенди түшүндүрбөйт, хайван эмес дегенди түшүндүрбөйт. Ал инсан болбосо деле эмне болуп калышы мүмкүн? Хайван болуп калышы мүмкүн, бакар болуп калышы мүмкүн, химар болуп калышы мүмкүн. Кийинки эреже. Бул туура эреже болот. Нафил ахам яктады интифана хос. Эгерде сиз бир нерсенин хайван эмес деп айта турган болсоңуз, бул хайван эмес десеңиз, анда автоматически түрдө сиз анын несин нафи кыласыз? Инсан экенин нафи кыласыз, фарос экенин нафи кыласыз, химар экенин нафи кыласыз да. Түшүндүңүзбү? Бир нерсени хайван эмес деп айтасызбы? Анда ал инсан эмес. Бирок бир нерсе инсан эмес деп айтсаңыз, ал хайван эмес дегенди түшүндүрбөйт. Түшүндүңбү? Кээде хайван болушу мүмкүн, хайван да эмес болуп калышы мүмкүн да. Бирок сөзсүз түрдө ошондой болот деген нерсе эмес. Биз өзү ошол мантыкта жалаң сөзсүз түрдө мындай болуш керек деген якыний далилдерди, эрежелерди карманабыз да. Ошон үчүн ошону алып атабыз. Кайсы жерге келдик эле? Кийинки мисалга келдик. Мисал кол ал-муаллил. Бул жакта умум хусус важиге алып келет. Санат менен накидтин ортосундагы неме? Алака нисбани болуп калат, умум хусус важиге болуп калат. Инсан менен абият дегендей болуп калат. Кээ-бирки инсандар абият болот, кээ-бирки абияттар инсан болбойт. Бирок экөө эмнеде биригет? Инсан абиятта биригет. Бул эрежени түшүнүңүздөрбү? Жазып алыңыздар кийин. Тартып алсаңыздар болот. Мисал кол ал-муаллилу من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم فقال السائل أمنع لما لا يكون إنسانا. Бул жакта дава алып келип атат. Даваган мана кылып атат. Бул мана кандай болуп калат? Мажази болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Хакыйкый болбойт. Амнау лима ла якун инсанан. Бул мусулман деп атат. Теги мусулман экендигин айткысы келип атат. Бул неге бул инсан болсо болбойбу деп атат да. Караңыз. Фаддауа хуа муслим ва нақидуха не болуш керек эле? Лайса би муслим болуш керек эле. Лайса би муслим болуш керек. Ва санаду хуа инсан болуп атат. Санадыңыз. Ва байнаху инсан менен ва байна нақиди дауа лайса би муслим менен инсандын ортосундагы алака кандай болуп атат? Умум ва хусус важхи дейт. Умум хусус важхи. Яжтамиани фил инсанил кафир. İnsan kafirde nemetette çoluşat. Fahuve leyse bi muslimin ve huve insan. Bul insan bulup turat. Ve yanfaridun naqid fil cinnil kafir deydi. Alem naqidin ismi olup atat. Naqid qaysı olgan? Leyse bi insan olgan ha? Leyse bi muslim olgan bu. İnsan, la yakın insan. Leyse bi muslim olgan. Sanadın ismi olup atat? İnsan болот. Чаташтырбаңыздар. Ва янфаридун нақид фил джиннил кафир. Нақид дегенс кайсы болуп атат? Лайса би муслим. Мусулман эмес дегенге, мусулман эмес деген сөз бул капыр болгон жинде, бул капыр болгон жинге сиз мусулман эмес деп айтсаңыз боло берет. Капыр болгон жинге мусулман эмес деп айтсаңыз боло берет. Фа хуа лайса би муслимин. Ва янфариду санад, санадыңыз кайсы болуп атат? İnsan болот. Ошол инсаныңыз меде болот атат? Бил инсанил муслими фаху инсан. Немеде мусулман инсанга ошол немеге мусулман инсанга мусулман инсанга инсан деп айтсаңыз боло берет деп атат. Ошондо ажырап кетип атат. Так. Мол жазып алсыздарбы? Мен силерге мындай дайыра мен чийип көрсөтүп берип коюн. Жазып алсыздар. Бул жакта дава эмне болуп атат? Муслим деген, мусулман деген болуп атат. Мунун накидеси эмне болот? Лайса би муслим болот. Санат кайсы болуп атат? Инсан болуп атат. Ас-санат деп коелук. Ад-дава.
Лайса би муслим менен инсандын ортосунда алака эмне болуп атат? Умумхусуз важи болуп атат. Кандайча десе, азыр биз бул жактан карта неме кылабыз, мындай кылып. Так, мындай кылып сызайык. Инсан муслим. Инсан кафир. Джин кафир. Так. Мындай кылып сызабыз, анан мындай кылып сызабыз. Окулуп түшүнүп атабы? Окулушу? Бул жакта умумхусус важи деп айттык. Бул дегени экөө кайсыл жакта келип биригет? Мисалы үчүн мусулман эмес, анан инсан болгон. Бизде ушул нерсе табылыш керек да. Инсандык деген сыпат табылыш керек. Бир нерседе. Инсан деген табылыш керек. Мусулман эмес деген табылыш керек. Ал кайсыда табылып атат? Могуда табылып атат, ортодо. Могу ортодо табылып атат. Ал эми бул жакта табылбайт, караңыздар. Бул жакта инсан кафир болуп атат. Инсан кафирга не деп айтылып берет? Лайса би муслим деп айтылып берет. Кафир деген сыпаты болуп атат да бул жакта. Кафирга лайса би муслим деп айтылып берет. Анан бул жакта эмне болуп атат? Санат инсан. Инсан айтылабы? Айтылат. Демек, инсан кафир болгон инсанга лайса би муслимин деп айтсас болот. И плюс ошол учурда бир эле учурда инсан деп айтсас болот. Инсан кафир болуп атат да. Бирок бул жакка келе турмусок. Инсан муслимде не табылып атат? Инсан муслимде. Инсан муслимде. Не табылып атат? Кайсынысы табылып атат? Санат табылып атат. Түшүнүңүздөрбү? Санат табылып атат. Бирок лайса би муслим деген табылган жок. Демек, ошол санадыңыз өзүнчө бөлүнүп кетип атат могудан. Лайса би муслимден бөлүнүп кетип атат. Кайсыда бөлүнүп кетип атат? Инсан муслим дегенде бөлүнүп кетип атат. Түшүнүктүбү? Буга инсан деп айтылат, бирок буга лайса би муслим деп айтылбайт. Түшүнүктүбү? Эми бул жакта алып карай турган болсок, джин кафир, бул жакта джинди чыгарайык. Джин кафир. Джин кафирга буга эмне деп айтылып берет? Хайван. Лайса би муслим деп айтылат. Бул жакта айга керек бизге. Лайса би муслим деп айтылат. Мусулман эмес деп айтылат. Анткени бул жакта эмне болуп атат? Кафир деген сыпаты болуп атат да. Ага, инсан деп айтылабы, санат айтылбайт. Демек, ошондо бул жакта эмне болуп атат? Могу накид джин кафирде бөлүнүп, модан ажырап кетип атат. Джин кафирга лайса би муслим деп айтсаң болот, бирок ага инсан деп айта албайсың. Түшүнүңүздөрбү? Умумхусуз важи дегенди ушинтип карта менен сызып алып түшүнсөздөр жакшы болот. Жеңилирээк болот. Жол болсо, мисалы үчүн жанагындай. Инсан менен абият дей турган болсок. Абият. Инсан жана ак деген свет болуп атат, өң болуп атат. Бул экөө эмнеде биригет? Инсан абиятта биригет. Инсан абиятта биригет. Түшүнүңүздөрбү? Инсан абиятта. Инсан абиятка ак болгон инсанга эмне деп айтылат? Инсан анан абият деп айтылып берет. Бирок бул жакта инсан асват бар экен. Инсан асват бар экен. Инсан азыраак барбы? Инсан ахмар бар, инсан асфар бар. Асфарды кошуп коелу. Ахмарды кошпосок болду. Да, бул жакта абиятта. Бул жакта эмне бар? Мени кошобуз. Инсан эместинке кошо бериңиз да бүт барына. Жидар кошо бериңиз. Дагы эмне кошосуз? Варак. Вараканы кошоңуз. Сабура. Демек, бул жакта караңыз. Абият, инсан эмнеде биригип атат? Инсан абиятта. Бирок абият эмнеде ажырап кетип атат? Жидар, варак, сабура дегендерге. Буларга абиятта айтылып берет, бирок инсан деп айтылбайт. Бул жакта инсан алып караңыз. Бул жакта инсан, бул жакта биригип атат, анан бул жакка келгенде инсан асфат болуп калды, инсан асфар болуп калды. Буларга инсан деп айтылып берет. Бирок буларга абият деп айтылбайт. Түшүнүктүбү? Өзүлөр бул нерсе мантыкта жакшы неметишиңер керек. وهذا السند ليس الاتيان به بنافع. Буну алып келүү пайда бербейт. Фи шейин.
فلا يصح أن يأتي به المانع كما هو ظاهر. Демек бұл жақта егер сіз анын мисал үшін анын инсан екендігін испат қыла тұрған болсаңыз, инсан екенін испат қыла тұрған болсаңыз, лайса би муслимді испат қылғанға жардам бербейді да. Өзі бұл мұсылман дегенде дауа қылып отырды да. Сіз анын давасын четке қағашыңыз керек. Қантип? Лайса би муслим деп даваға четке қағашыңыз керек болып қалады да. Бірақ сіз аға келіп тұр инсан десеңіз, бұл жардам лайса би муслим дегенде түсіндірмейді да. Эко қайсыда берегет? Эко инсан кафир деп берегет. Ошоны ғана инсан кафирға ғана не деп айтылышы мүмкін? Лайса би муслим деп айтылышы мүмкін, и инсан деп айтылышы мүмкін. Бірақ қалғандарын неме албай атпайбы? Бұл жақта инсан муслимді испат қыла албай атады да. Түсінді? Кейінгі ақырғы мутабайинайын қалып келіп отады. قال المعلل عصير العنب هذا ليس بخمر. Неменин? Жүзімдің соғы бұл арақ емес дейді. فقال السائل أمنعه. Бұға дәлел талап қылам. Бұл мана қандай болып отады? Хаққи мажази болып отады. فما ذكرته يصح. Сен айтқан дұрыс болады. Хамыр болмайды. Қашан? لو كان هذا العصير خلا. Егер бұл асирің хол болса. لو كان خلا деген болып отады. Қарап көріңіз. فالدعوة هي هذا ليس بخمر болып отады. Дауа бұл хамыр емес болып отады. ونقيدها نقيد не болуш керек? هذا خمر деген болуш керек. والسند қайсы болып отады? هذا خل болып отады. هذا خمر менен هذا خلдың ортасын алып көре тұрмысық. ونسبة بين السند وبين النقيد هي التباين дейді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы, түзден түз 100% қарама-қарсы. لأن الخمر والخل متباينان. бір-біріне қарама-қарсы нәрсе. ويلاحظ أن السند هنا حلي باعتقاد المانع. бұл жақта санат не болып отады? كي فما ذكرته يصح لو كان деп айтқандығы бұл санат حلي болып отады. Бұл бірақ манияның اعتقادында. Түсінесіздер? Бұл сөзді фил вақи іс жүзінде ошондай халли болуштығы шарт емес. Сіз бұл жақта сайыл ошентіп اعتقاد қылса жетішті. ولا يخفى أن هذا السند ليس بشيء نافع болып отады. ليس بشيء نافع. ешқандай бір пайда бере тұрған нәрсе емес. ولا يصح الاتيان به إنما هو لغو من الحديث. Жөн бекер оозды толтырып сөйлеген эле болуп эсептелип калат. Бекер сөз деп атат. ونحن إذ نذكر هذه الأقسام الستة. Бұл 6 аксамды айтып аткан учурда نقصد أن نبين أن السند في الواقع يمكن أن يقع بينه وبين نقيض القضية الممنوعة واحدة من هذه النسب السابقة. Қараңыздар. Біз ошол 6 аксамды айтып атканда бардыгы туура дегенди айткыбыз келип атабы дейт. Жок, бардыгы туура дегенди айткыбыз келген жок дейт. Болгону кээде мисалы үчүн муназарада 6-нын бирөөсү келип калышы мүмкүн да. Анан сен ошондо могу туура эмес деп ажыратып аласың дейт. Айтуустан максат ошол болуп атат. Бардыгы 6 тең туура дегенди айткыбыз келген жок дейт. Караңыздар. ونحن إذ عندما نذكر هذه الأقسام الستة نقصد أن نبين أن السند في الواقع يمكن أن يقع بين السند وبين نقيض القضية الممنوعة واحدة من النسب السابقة. واحدة болот, түшүнүсүзбү? Демек ошол айтылган нисаптардын бирөөсү келиши мүмкүн. وإن لم تكن كل أنواع السند نافعة في المناظرة. Бардык ошол санаттын бардык түрлөрү 6 түрү тең. Муназарада пайда бербесе деле, бирок бардыгын ошо 6-нын бирөөсү келип калышы мүмкүн. Түшүндү? Фатанаббах ошого жакшылап көңүл бур. Бул дегени 6 тең туура болот дегенди түшүндүрбөйт дейт. Ад-дарсу сабиу ан-нақд. Саилдин экинчи вазифасына келдик. Биринчи вазифасы мана болду. Мананы бүттүк болду. Мананы санат болот, санат кээде лими болот, кээде катай болот, кээде халли болот, анан кээде жанагы 6 ниспатты өттүк го. Нафсун нақид, мусавилин нақид, ахос, аам, омухус важи, анан табай, мубайин дегенде өттүк. Бул жакта экинчи вазифасы бул нақд деп айтканбыз. Фалататун нисаилин мунақада. Саилдин 3 вазифасы бар. Биринчиси эмне болгон? Мунақада болду. Ва нақду зул ижмали вал муарада. Экинчи вазифасы кайсы? Нақд болуп атат. Анан үчүнчү муарада келет. Бирок бул нақд кандай болуп атат? Нақд ижмали болот. Бул жакта айтабыз. Тегине мананын бир аты нақд тафсили деп айтканбыз. Эмне үчүн нақд тафсили дегенде анткени ал бир атайын мукаддима сугрону, же болбосо куброну өзүн неме кылып атат да, нақд кылып бузуп атат. Бузгандай болуп атат. Далил талап кылганда ошогону бузгандай болуп калат да. Бул жакта боло турган болсо, эки далилди саразари алып туруп эмне кылат да? Сугрону да куброну экөөнү тең бириктирип мукаддиманы толук эле бир далил катары сындырып коёт да. Нақду далил.
ошону нактап коебуз. Бул жакта قد علمت أن وظائف السائل ثلاثة المنع والنقد والمعارضة وقد مضى الكلام مفصلا على المنع فلنتبعه بالنقد. Нактка улап кетейик дейт. والنقد كما عرفت буга чейин сөздүн башына, сабактын башына өткөнбүз. Биринчи сабактарда ибталу далили بإثبات تخلفه عن المدلول да. Демек кандай далилди иптол кылабыз? Кантип иптол кылабыз десе, ошол далилди башка бир сүрөттө неме кылабыз? Практикалык жүргүзүп көрөбүз. Бирок ошол жана сен даава кылган натыйжаны өзүн бербейт да. Кандай? Би ан южада далилу фи суратин ва ла южада ма'аха ал-мадлул. Ошол далилдин сен даава кылып аткан мадлул жок болуп калат бирок бул жакта. Кандай кылабыз? Жанагы куллу ман хулуqa мин гайри аб фа хуа илах деп атат. Атасыз жаралгандын баардыгы илах деп атат. Ошол немени сен айткан далилди алып келек да, Адам алейхиссаламга практика кылып көрөйүк. Хулуqa мин гайри аб керек болса бал ва хатта мин гайрил энестен жаралып атат. Бирок бил иттифaqi байни ва байнак аннаху лейса би илах. Кудай эмес деп сен дагы мен дагы Кудай эмес деп айтабыз. Демек сен жанагы биякта айткан далилиң бул жакта эмне кылып атат? Ошол сен даава кылган натыйжаңды бере албай калып атат. Анда бул далилиң туура эмес да. Далил эгерде бир жерде бир дааваңды берип туруп, натыйжаны берип туруп сен даава кылган. Экинчи жерде ошол экинчи сүрөттө ошол нерсени бербей турган болсо бул далил жарабай калат бизде. Далил муттарид болуш керек. Дайыма бир иреттүүлүктө болуш керек да. Ошол айткан натыйжаңды берип туруш керек. Андай болбосо бул далил болбой калат. Бул ошол нактын тарифин не кылып атат? Ибталу далил би исбати тахаллуфихи анил мадлул деп айтып атат. Жол болсо бул жакта башка бир китептерде мындай деп келет: Ибталу далили би баяни жараянихи. Далилди ибтал кыласыз. Бирок би баяни жараянихи деп келет. Ошол далилди ижро кылып жүргүзөсүз. Кандай? Фи маддатин, фи суратин башка сүрөткө жүргүзөсүз. Ухро лам таттасиф би хукми муддаака. Бирок ошол сүрөттө сен даава кылган өкүмдү бербейт бул жакта. Бул сүрөттө. Жол болсо ау би баянихи. Бул негизи бул жакта шейхтин алып келген тарифи бул толук эмес. Тариф толук болуш үчүн биринчи эмне болуш керек? Ибталу далили би баяни жараянихи. Жол болсо бул жакта келгенде ибталу далил би исбати тахаллуфихи анил мадлул бул биринчи сүрөтү. Ау би баяни истилзамихи фасадан. Ахыр. Жол болсо бул ошол неме далилиң башка бир фаситти өзүнө алып келет. Кандай? Даур тасалсул дегендей сыяктуу. Жол болсо сен алып келген далилиң неме кылат? Мисалы үчүн кандай кылат? Ан-нақидон ла яждамиани ва ла иртафиани дегенде сенин далилиң ан-нақидон яждамиани дегенди берип калат. Бул фасид болгон нерсе. Демек сенин далилиң ошол фасаттыкты өзүнө истилзам кылат, ошону натыйжа кылып берет. Анда бул далилиң эки себептен, демек накытта эки себептен далилди неме кылат экенбиз, бузат экенбиз. Биринчи неден ошол далилиңди алып келип туруп башка бир немеге маддага жүргүзөбүз дагы. Ал маддага жүргүзгөндө сен даава кылган өкүмдү бербейт. Бул биринчи сүрөтү болуп атат. Ибтолдун биринчи сүрөтү. Ибтолдун экинчи сүрөтү кандай? Ошол даур же тасалсул ошол нерсени, же болбосо бир мухалаттарды, мухал акылиди өзүнүн ичине камтып алат далилиң. Кандай? Ан-нақидон яждамиани болуп калат. Же болбосо даур тасалсул болуп калат. Аны өткөнсүздөр. Буга ушинтип кээ бир алымдар тариф берет. Мында дагы бир жакшыраак далили, неме тарифи Шейх Саид Шариф Журжани рахимахуллах, Сайидул Мухаққиқин, мухаққиқтердин эң башына турат. Шейх Тафтазани ушулардын жанында чоң алымдар. Мындай деп айтат. Ал өзүн Рисала Шарифия, Адар Бахсор Муназара туурасында китеп жазган. Рисала Шарифия деп жазган. Ошондо мындай деп айтып атат. Ибталу далили ба'да тамамихи. Ибтал далилди качан кыласың? Толук болгондон кийин. Далилиң таам болгондон кийин, хосумдун далили таам болгондон кийин ошону ибтал кыласың. Бирок неге таянып? Мутамассикан би шахидин. Бизге сөз түрдө ибтолдон шахид керек. Ошол жадагы ибтолу далил деп айтып атпайбызбы? Кантип ибтол кылабыз? Жараян кылып, башкага мадда кылып ижро кылып атабыз. Ошол сүрөтүбүз, ошол маддабыз бул шахид болуп эсептелет. Ошол сүрөтүбүз эмнеге далат кылат? Сенин далилиңдин фасид экенине далат кылат. Же болбосо даур же тасалсул сенин далилиңдин фасид экенине далил болот. Булар шахид деп коет. Ибталу далили ба'да тамамихи мутамассикан би шахидин. Шахид келиш керек. Ошол шахидке карманып, ошого таянып биз далилди ибтал кылат экенбиз. Бирок бул шахид кандай болуш керек десе, ядуллу ала адам истихқақихи лил истидлали бихи. Ошол жана сен алып келген далилиң далилге жарабайт экендигине далил кылыш керек. Далилге жарабаш керек деген жол болсо, анан далилге жарабаш керек дегенин ичинде эки нерсе болот дейт. Биринчиси истилзамуху фасадан. Анда неме даур тасалсул же болбосо мухал.
ошол нерсени өзүнүн ичине камтып алышы мүмкүн. Жол болсо тахаллуф, жанагы айткандай. Натыйжаны бербей калат. Ошондой болуш керек. Бул Шейх Шарифтин, Шейх Шейх Сайд Шариф Журжанидин тарифи дагы жакшыраак. Иншалла ал кийинки мутакаддим китептерде айтат. Анан бизде бул жакта шахид деген болуш керек деп айттык. فمنعه الدليل بالشواهد مقبول نقد ومقبول بغير شاهد дейт. Демек ошол далилди накыт кылуу бирок эмне менен болсун? Шавахидтер менен болсун, шахидтер менен болсун. Ошол далилди накыт кыла турган болсо, шахид алып келип, мынакей ошол сенин далилиң батыл экенине далил мына ушул деген шахид алып келсеңиз, бул эмне болот экен? Накыт болот экен. Түшүндүрүңүзбү? Ва мануху бидунихи мукабара. Эгер сиз шахидсиз эле сенин бул далилиң батыл деп эле койсоң, бул мукабара болуп калат. Эң башында айтканбыз. Мукабара эмне үчүн болот? Өзүнүн илимин, өзүнүн фадлын башкаларга көрсөтүш үчүн болот. Кээде бадихи нерселерде дагы бул муназара кылып берет да. Бул жөн сен далилиң батыл деп койсо, сен далилиң жарабайт деп койсо, кана жарабаш экендигине, жарабайт экендигине далилиң барбы? Жок, анда бул эмне болуп калат? Мукабара болуп калат. Караңыздар. Фан-нақду юраккизу аля далилил хосми файубтилуху. Демек ошол хосумдун далилине көңүл буруп, ошону батылга чыгарат экен. Фахуа ла юхажиму дава. Бул накыт давага кол салбайт дейт, далилге кол салат дейт. Түшүнүңүздөрбү? Далилди иптол кылат экен, даваны иптол кылбайт экен. Далил бар, бизде дава бар. Далил кандай? Ал-Масиху илах дегениңиз дава. Далил кайсы? Лианнаху хулиqa мин гайри аб ва куллу ман хулиqa мин гайри аб деген фахуа илах деген сөзүңүз мукаддима сугра кубра эко бир далил болуп эсептелет. Ошол далилди иптол кылат экен. Ва иннама юхажиму нафсад далил ва юсамма бин нақтил ижмали. Анан бул азыркы өтүп аткан нактыбыз бул нақтул ижмали деп. Ан-нақту индал итлaq янсарфу ila an-naqt al-ijmali да. Эгерде бизде жөн эле бизге هذه الوظيفة an-naqd деп айта турган болсо. Бул мисал үчүн кандай вазифа? Нақд деп айта турган болсо, мындан эмнени максат кылат экенбиз? Нақтул ижмалиди түшүнөт экенбиз. Нақтул тафсилиди түшүнүп албаңыз. Нақд тафсили ал эмне болгон? Мана болгон. Эгер нақд тафсили деп айткысы келе турган болсо, ал нақтул тафсили деп айтыш керек. Бирок бул нақдты нақтул ижмали деп айтышы шарт эмес. Түшүнүңүздөрбү? Нақд деп койсо, сиз ижмалиди түшүнө бересиз ушул нақдты. Ва юсамма бин нақтул ижмали. Не үчүн бул нақтул ижмали? Жалпылай нақд кылуу, далилди жалпылай нақд кылуу деген болуп атат да, сындыруу. Лианнаху ла юбтилу муқаддиматан муайянатан мин далилил хосми. Ошол хосумдун белгилүү бир далилин муқаддимасын неме кылбайт? Сугроосун же күброосун гана неме кылбайт? Нақд кылбайт. Бал юбтилу далила ка куллин ай мажмуат далил. Далилдин бардыгын мажмуат далил, далилдин бардыгын не кылат экен? Жокко чыгарат экен. Сугроон күброон экөөнү бириктирип не кылат экен? Иптор кылат экен. Сумма инна нaqtu qismani. Кийин нақдка алып карай турган болсок, бул эки түрдө болот экен. Машхурун ва максур. Биринчи машхур кандай? Ва хуа ан янқуда далил ал-хосми мин дуни тарки шейин минху. Демек ошол хосумдун далилин алып келет. Далилин алып келет дагы башка маадада жүргүзөт деп айттык го. Мисалы үчүн куллу ман хулиqa мин гайри аб фа илах деген далилди Адам алейхиссаламга жүргүзөбүз. Ошондо жүргүзүп атканда Kullu man khuliqa min gayri ab fa huwa ilah деген сөздүн бирөөсүндө калтырбастан алып келе турган болсок, бул эмне болуп калат экен? Нақд машхур болуп калат экен. Эч бир сөзүн хосумдун далилинен эч бир сөздү хазып кылбайсың. Экинчиси нaqtul машхур неме максур боло турган болсо, ан янқуда далил ал-хосми ма тарки шейин минху. Ошол хосумдун далилин иптол кылып жокко чыгарат экен, бирок анын кээ бирки сөздөрдөн хазып кылып коет экен, түшүрүп коет экен. Биякта сындырып аткан учурда, аны иптолго чыгарып аткан учурда кээ бирки сөздөрдө калтырып коет. Таштап коет. Карап көрөбүз, кийин келет бул жакта. Ошол максурдун эки түрү болот. Кээ бирки түрү макбул болот, кээ бирки түрү гайры макбул болот. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде ошол түшүргөн, алып салган сөзү мындай таасирлүү сөз болбосо, аны алып салсаңыз деле, албасаңыз деле бир маани өзгөрүп кетпей турган болсо, аны нaqtul максур макбул болуп калат. Эгерде ошол түшүп калган сөзү түздөн түз таасир бере турган болсо өкүмгө, анда бул максур гайры макбул болуп калат. Эки түрү бар мунун ичинде дагы. Мисалы кала ал-муаллил хадил аяту тадуллу аля al-вujub. Мисалы үчүн акимус-сола деген аят бул неге далат кылат дейт? Вujубтукка далат кылат дейт. Ва далилу алейхи вujubка далат кылат дегенге далилибиз кайсы болот атат? Аннаха амрун муқаддима сугра болот атат. Аннаха амрун акиму деген болот атат? Амр болот атат. Ва куллу амрин кубра ядуллу аля al-вujub. Бул муқаддима кубра болот атат. Натыйжа анда эмне болот атат? Фа хадил ая тадуллу аля al-вujub деген натыйжа чыгып атат. Түшүнүңүздөрбү?
فقال السائل келіп айтып отады екінші. دليلك هذا منقوض بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا дейді. Демек сенің далилің маптул, батыл деп айтты. Батыл екендігіне далилің қайсы? Мен жөнелі батыл деп айттым. Батыл екендігі мінеки, ушул сенің далиліңнің батыл екендігін баяндап береді. Ушул сөз. Ушул сен айтқан далиліңде ушул немеге аятқа неме қылайық дейді. Практика қылайық дейді. Татбиқ қылып көрейік. Ушул сүретке татбиқ қылып көрейік. Ушул сүрет не қылып қойады? Сенің ушул нәрсе сенің неме далиліңнің батыл екенін далилдеп береді. Мұны шахид деп қойды. Аш-шахид, шахидте жазалы достар, ма ядуллу аля фасади далил. Ма ядуллу аля фасади далил. Далилдің фасид екендігін көрсеткен нәрсені шахид деп қойды екенбіз. Далил екі себептен фасид болады, имма литтахаллуф ау листилзамихи мухалан. Ау листилзамил мухал. Тахаллуф себептен болушы мүмкін, жауабыса листилзамил мухал, мухал себептен болушы мүмкін. Мухалды өзіне натыйжа қылып, ошоны лазим тұтып алғандықтан болушы мүмкін. Қараңыздар, далилің батыл болды. Бұға далил қайсы? Мұға аят дейді. Факатибухум ин алимтум фихим хойрон. Аларды мукатаба қылылады одады. Егерде аларда бір жақшылық бар деп біле тұрған болсаңырда одады. Фаиннаху амру. Бұл амр бұл одады. Катибухум деген амр бұл одады. Катаба юкатибу. Мукатаба. Катиба. Катибу бұл одады. Амр бұл одады. Валам ядулли алал вужуб. Бірақ вужубқа далат қылып айтып қой. Мукатаба қылыштық важиб емес қой. Десе азыр бұл жақта айтады. Фахада юсамма бин нақдил машхур. Жаңағы айтқан сенің сөзің фаиннаху амрун ва куллу амрин ядуллу алал вужуб деп айтқан сөзіңді алып келдік дағы, бірақ бұл жақтан не қылдық? Ошол далиліңді алып келген сөз не болады? Фаинна амрун ва лам ядуллу алал вужуб болып қалады. Фахада юсамма бин нақдил машхур. Нақдил машхур болады. Нақдил машхур деген не болған? Ешбір сөзді хазып қылбастан алып келіп береді. Бұл дағы не болады? Амр болады. Сен айтқанда амр. Бірақ не болады? Вужубқа далат қылып дейді. لأنه لم يترك الناقد عبارة من عبارات الدليل أي جاء بالدليل كما صوره الخصم خصم айтқандай қылып алып келіп жатады. Бірақ натижасы не болып жатады? Вужубқа далат қылып алып жатады. Мындай болып жатады да. Қарасыздар, так. فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا деген амр болып жатады. وكل أمر يدل على الوجوب وهذا لا يدل على الوجوب да. Сен айтқансың, амр деп айтқансың. Ва куллу амри жанда не бар? Ядуллу аля вужуб деп айтқансың. Бірақ бұл аят, фахадил ая ла тадуллу аля вужуб да. Вужубқа далат қылбайды. Анда не болады? Бұл нақтул машхур болады. Ешбір сөзді хазып қылбастан алып келіп жатады. Ва юсамма далилу далу аля нақти, ошол нақттың далилди иптол қылуға, бузууға далалат қылып отқан далилибиз, ошоны көрсөтүп отқан, түшүндүрүп отқан далилибиз шахид деп аталат экен. Шахид деген кандай экен? Ма ядуллу аля фасади далил. Далилдин фасид болдугуна далал кыла турган нерсе. Ва хуа куна кайсы болот? Факатибухум ин алимтум фихим хойрон деп болот да. Эгер шахид жок болсо, анда эмне деп айтып калмакпыз? Далилука хада манқудун батилун деп айтып калмакпыз. Болду, стоп, ошомойдон сөз бүтмөк да. А бирок би каулихи таала дегенибиз бул эмне болот? Шахид болот. فالشاهد هو الصورة التي حصل معها التخلف. Демек шахид не болады? Бұл сурат болады. Ошол суратты алып келіп отабызда. Алып келгенибизде, бирок сен алып келген далилиң ошол натыйжаны бере албай калып атат. Ошол суратты. Жанагы куллу ман хулука мин гайри аб фаху илах деген далилинде Адам алейхиссалам алып келе турган болсок, не болуп калып атат? Тахаллуф болуп калып атат. Натыйжаны бере албай калып атат. ولذا يقول علماء المناظرة النقد بلا شاهد وظيفة مردودة ومنعه الدليل بالشواهد نقد ومقبول بغير شاهد ومنعه بدونه مكابرة. Demek эгерде далилсиз эле сиз мана кыла турган неме кыла турган болсо, ванактуху бидуниhi мукабара, нақд кыла турган болсоз, далил алып келбестен, шахид алып келбестен туруп эле нақд кыла турган болсоз, бул эмне болот экен? Мукабара, бул мукабара вазифа гайры мақбула. Түшүндүрбү? النقد بلا شاهد شاهد سيل جنرا هذا دليلك هذا باطل دول عيد قوة رموسوس بل وظيفة مردودة لأنه مكابرة شو ترى ونقده بدونه مكابرة ثم لمطلول به معارضة دبكرت بايتا تمك ونقده بدونه مكابرة شاهد سيس نقد بالمكابرة بالسبترت المكابرة بالوظيفة مردودة
بأن قال إن دليلك هذا منتقد جواب باطل деп айтып қояды ولا يأتي بالشاهد الذي حصل معه التخلف ошол жанагы тахаллуф бул далилдин батыл экендигин баяндап бере турган сүрөттү алып келбейт да шахидти алып келбейт فمثل ذا لا يقبل إن دليلك هذا منتقد باطل деп айтып коюп шахидти алып келбестен ушинтип коюшуңуз бул кабыл алынбайт бул вазифаңыз бул нактун гойру макбул болуп калат لأنه مجرد دعوة لا دليل عليه бул жөн эле дава бирок далилсиз жок الدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء дейт демек бир нерсени дава кылгандан кийин ага далил алып келиш керек эгерде далил алып келбесең сен жөн эле доокер болуп каласың жөн эле дава кылган болуп каласың مثال قال المعلل هذه الآية تدل على الوجوب أقيموا الصلاة деген эле аятты алып келебиз бул аят неге далат кылат вужубтукка далат кылат والدليل عليه вужубка далат кылат экенибизге далат кылган нерсе кайсы болуп атат ошону көрсөткөн нерсебиз أنها أمر مطلق бул эмне болуп атат амр мутлак болуп атат أقيموا الصلاة деген бул амр мутлак болуп атат أي خلا من القرينة الصارفة عن الوجوب вужубтуктан өзгөртүп вужубтуктан буруп чөйрө турган далилден бош болуп ажырап келип атат кээде бизде амрлар келет амр сыйгасы менен келсе деле бирок вужубтукка далат кылбайт эмне себептен لأجل قرينة الصارفة عن الوجوب да ошол неме карина келет да далил келет да бул амрдан буруп туруп истихбабка далат кылып коет ошон үчүн кээ бир аяттарды алып карай турган болсок кээ бир аяттар ибахага далат кылат кулу вашрабу вала тусрифу дегенде кулу вашрабу ибаха түшүнүңүздөрбү бирок амр бирок ибаха болуп атат ошондой болуп калат демек далил кайсы бул аят акимус сола дегениңиз амр болуп атат вужубка далат кылып атат эмне себептен далили لأنها أمر مطلق болуп атат وكل أمر مطلق يدل على الوجوب деген болуп атат فقال السائل دليلك هذا منتقد بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا деген менен сен бунун далилиң батыл болот далили кайсы бул батыл экендигине далилим кайсы десе ушул аятты алып келип атат мукатаба аятты алып келип атат эмне үчүн ушу менен батыл болуп атат десе لأنه أمر дейт ولم يدل على الوجوب дейт бирок вужубка далат кылган жок бул жакта карасаңыздар мени таштап коюп атат тигил жакта амрун мутлак деп айткан бул жакта эмне деп айтып атат لأنه أمر деп айтып атат демек мутлак деген сөздү калтырып коюп атат бизге мутлак деген сөз өтө зарыл да бул жерде караңыздар бияктыкта فهذا مثال للنقد المكسور غير المقبول демек нактул максур болот максурдун дагы гойру макбул кабыл алынбаган түрүнө кирет لأنه эмне үчүн нактул максур деп аталат десе لأن السائل كسر دليل الخصم ошол неме хосумдун далилин касыр кылып сындырып коюп атат бул дегени ай тарака бa'd al-awsaf al-mu'aththirati min dalilihi ошол хосумдун муаллилдин далилинин арасынан кээ бирки таасир бере турган сөздөрдү сыпаттарды эмне кылып коюп атат таштап коюп атат эмне себептен таасирлүү сөздөрдү таштап коюп атат ошонун себебин баяндап атат لأن المعلل قال эмне деп айткан муаллил башында فإنه أمر مطلق деп айткан هذه الآية تدل على الوجوب لأنها أمر مطلق деп айткан وكل أمر مطلق يدل على الوجوب деп айткан مطلق деген خالي عن القرينة الصارفة عن الوجوب деп айткан فجاء السائل وترك من الدليل كلمة مطلق деген сөздү калтырып койду وهو مطلق деген сөз وصف مؤثر түздөн түз таасир бере турган биздин талаша турган маселеге таасири бар болгон нерсе сөз болуп атат فإن الأمر إذا كان مطلقا анткени буйрук эгер мутлак болуп келе турган болсо демек жанагы кориналар жок башка иршатка ибахага алып бара турган кориналар жок боло турган болсо فإن الأمر إذا كان مطلقا بأن خلا من القرينة الصارفة عن الوجوب وجوبтуктан буруп кое турган وجوبтуктан маанисин өзгөртүп кое турган коринадан бош болуп келе турган болсо فهو يدل على الوجوب демек бул жумурлардын алым көз карашында ушундай түшүнүңүздөрбү амр эмне кылат وجوبтукка далат кылат дейт эгер мутлак боло турган болсо мукайят болсо анда кайсы нерсе менен койт кылынса ошого далат кылат эгер бир корина келип бул амр бул ибаха далат кылсын десе ибаха далат кылат бир амр келип бул мустахабка далат кылды десе мустахабка далат кылат факатибухум деген бул мустахабка далат кылат بخلاف قوله تعالى فكاتبوهم деген сөзүң бирок бул амр мутлак болбой калат فإنه أمر غير مطلق эмне үчүн لوجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الندب وجوبтуктан надыбка буруп сала турган бул жакта далил болуп атат
وهي دليل قайсы болот? أنه حينما نزلت الآية бұл аят түшкөндө لم يكاتب كل الصحابة عبيدهم сахабалардын бардыгы эле кулдарына мукатаба кылып келишим түзгөн эмес, мукатаба келишим түзгөн эмес. وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билип туруп ага икрор кылды деп атат. Түшүнүңүздөрбү? Икрор кылган деп атат. Бул икрор кылуу, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын икрор кылуусу кайсы баянга кирет эле? Машалла. Баяну дорурага кирет. Түшүнүңүздөрбү? Баян дорурага кирет. Сукутун өз негизи баяну доруран тарифи кандай болгон? Сукутун жуила баянан фи мавди'ил хажада. Өзү муктаждык болуп турган учурда сүкүттү биз баян кылып калдык да. Мисалы үчүн болгандай, мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын такририн алып келгенбиз. Жол болсо жанагы маъзун бир адам мисалы үчүн кулу сода кылып атат да, көрүп туруп унчукпай калды. Бул өзү маъзун болуп калат. Ошондой. Түшүндүрбү? Машалла, жакшы, ошону жакшы кайталаңыздар. Бул баяндар сөз түрдө керек. وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم فدل على أن الأمر فيه للندب. Анткени эгерде вужуб кадалатка турган болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям этирот кылыш керек эле. Түшүнүңүздөрбү? لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Муктаждык болуп турган учурда баянды кечиктирсе болбойт. Кийин баяндап берсе болбойт. Ошол учурда булар эгерде Кудай сактасын, эгер сахабалар махзур нерсени иртикап кылып аткан болсо, Пайгамбар сөз түрдө баяндайт. Анткени ана шария ла яскуту алал батил. Батыл нерсени көрүп турса, ага унчукпай койбойт. Демек бул жакта ошондо эмне экен? Бул жакта амр эмне экен? Истихбаб үчүн. Амр мутлак эмес. Амр муқайят бил вужуб. Неме билим надып да. Истихбаб менен муқайят кылынып атат бул амрдын. А бирок биздин сөзүбүз эмне туурасына кетип атат? Амр мутлак туурасына кетип атат. А амр мутлак бил иттифақи байнал жумхур эмнеге далалат кылат? Вужубтукка далалат кылат. أما إذا ترك من دليل الخصم عبارة غير مؤثرة эгерде таасир бербей турган эле бир сөздү таштап кое турган болсо фала яdur, анда бул зыян бербейт. Демек бул дегени кабыл алына берет деп атат да. Бул нактул максур болсо деле кабыл алына берет. Максурдун мааниси эмне болду? Бир сөздү таштап коюу да. Бир сөздү таштап коюу. Карап көрөбүз, ошол сөз эгер таасирлүү сөз болсо, анда бул кабыл алынбайт бул нактын. Эгер сөздүн таасири жок болсо, баары жогу билинбесе, анда кабыл алынат. ويسمى أيضا بالنقد المكسور ولكنه يكون مقبولا لأن الكلمة نيتشو قول الله تسا وشون سيبين باين دوتت لأن الكلمة المتروكة غير مؤثرة في الحكم حكمك تأثير بربيد فاتضح أن النقد المكسور نوعان دمك بغاتشين كأيتغان وإذا كان كذلك بإذن أيتغان باين وستن بالنوتت демек нактыл максур эки түргө бөлүнөт экендиги билинип атат дейт. Биринчиси мардудун интарака васфун муаффирун. Мардуд болот качан эгерде таасир бере турган сыпатты калтырып кетсе. Мақбул интарака васфун гайру муаффир болсо, ошону таштап кетсе. Мисал кала ал-муаллил хазил аяту тадуллу ала al-вужуб. Бул ошол мақбул болгон, максурдун мақбул болгон сүрөтүн алып келип атат. Өзү негизи караңыздар, бизде накты эки түргө болду. Нактул машхур, нактул максур болду. Нактул машхур бул дайма кабыл алынат. Анткени машхурдун мааниси эмне болгон? Эч нерсени калтырбаш керек. Максурдун болсо эки түрү болот. Бирөөсү кабыл алынат, бирөөсү кабыл алынбайт. Бирок максурдун мааниси эмне? Бир сөздү калтырыш керек. Эгер ошол сөздүн таасири болсо, таасирлүү сөз болсо кабыл алынбайт. Таасири жок сөз болсо кабыл алынат да. هذه الآية تدل على الوجوب. أقيموا الصلاة دegen ayat vücub qadalaqat. Ne üçün? Dalili qaysi dese لأنها أمر صيغة أمر من صيغası menen kelip atat. Wa talabun lil fi'li. Fi'ldi talap qılып bolot atat. Amr menen talabun lil fi'l degen amrдын маанисі не өзү? Fi'ldi talap qılуу da. Qawlul qa'ili li ghayrihi ala sabil isti'la if'al. Talabul fi'l da. Анан wa talabul fi'lde бул жакта эмне болгон? Атып тафсир кылып ачыктап берип атат аны кайра эле. Такитте айтып атат. Wa kullu amrin wa talabin lil fi'li fa huwa wajibun fa huwa yadullu ala al-wujub da. деп айтып атат. Fa qala sa'il келип айтып атат. Hada manqudun bi qawli ta'ala fakatibuhum деген сөз менен сенин сөзүң батыл болду. Шахиди кайсы? Fakatibuhum деген шахид болот. Fa inna amrun wa lam yadullu ala al-wujub дейт. Fa hada naqdun maksurun. Бул эмне болуп атат? Нақд максур болуп атат. Лианнаху тарака ибарата ва талабун лил фи'ли. Амрун ва талабун лил фи'ли деп айтканда тигин жакта. Бул жакка келгенде эмне деп айтып атат? Ва талабун лил фи'ли дегенди калтырып коюп атат да, жөн эле амрун дегенди эле айтып атат. Караңыз. Fa hada faqala as-sa'ilu hada maqqudun bi qawli ta'ala fakatibuhum fa innahu amrun. Жогоркуда эмне деп айткан?
Amru жоқ. Ошоны үстүнө эле караңыз. لأنها أمر وطلب للفعل деп айткан. Бул жакта فإنه أمر وطلب للفعل деп айткан жок. Жөн эле أمر деп айтып атат. ولم يدل على الوجوب. Бирок бул аят не вujубтукка далалат кылган жок дейт. فهذا نقد مكسور. Бул нақд максур болот. Не себептен? لأنه ترك عبارة وطلب للفعل деген сөздү калтырып коюп атат. لكنه مقبول. Бирок бул немеси? Нақд максур макбул болот дейт. Не себептен? لأن العبارة тигил жакта ташталган сөз кайсы? Талабун лил фи'ли деген сөзүңүз гайру муассиратин аля далил. Далилге таасир бербейт эч кандай. Фассаилу амада иля хуласати далил фажаа биха. Сайил бул жакта эмне болуп атат? Сөздү узартпасын, сөзүн токотор жерине алып келип атат да. Далилдин токотор жерине алып келип атат. Бул жакта ошондо кандай болот экен? Фака тигил жакта айтып атат, "Хади ая тадулу аля al-вujub li'anna amrun wa talabun lil fi'l" деп койду. Амрун мутлак деп айткан жок. Жөн амр деп койду. Амр дегенде эмне ачыктап берип атат? Wa talabun lil fi'l деп ачыктап берип атат. Бул жакта келгенде эмне кылып атат? Аны нақд кылып атат. Сен амр дей турган болсоң, бул аятта эле амр болот атпайбы? Амрдын мааниси talabun lil fi'l болот атат да. Бирок эмне вujub кадалат кылган жок. Анда бул далилиң kullu amrin yadullu ala al-wujub дегениңиз туура эмес болуп калат деп атат да. Çünkü bu dalil kabul alınat dedi. Çünkü şunus bol kaldı. Ya çünkü olsa gittik. Misal keyinki misal قال المعلل ذلك الشكل مربع dedi. O dalil murabba bir şekilde ayet otattı. Bu emin jana geometri turasına getip otat. Bunu ayet otat. Teng boldu dep koyup, dört tarafı teng. Bunu murabba dep koydu. Şekil. Ушул шакил не дейт? Мурабба дейт. Төрт буштук дейт. Төрт буштук. Төрт буштукта төртөөнүн тең немеси бир болуш керек да. Бурчтары бир болуш керек, тең болуш керек. Ва далилу алейхи анна бул неме форманын төрт буштук экендигине далилин кайсы десе? Аннаху сатхун, муқаддима сугра, анан бул жакта куллу деген кубро келет. Аннаху сатхун, сатхун деген эмне болуп атат? Бир мындай ортосундагы нерсени айтып атат да, могу бетти айтат. Сатх. Тухиту ушул бетти не кылып атат? Тухиту бихи арбаату хутутин. Ушул бетти не болуп атат? 4, 1, 2, 3, 4. 4 тарап, 4 сызык не болгон? Курчап турат дейт. Курчап турат. 4 буштукта курчап турабы? Курчап турат. Ва куллу сатхин тухиту бихи арбаату хутутин фахуа мураббаун. Эгерде кайсы бир шакылда, кайсы бир неме мындай бетти айтайык, могу бетти 4 сызык курчап тура турган болсо, анда бул 4 буштук болот экен дейт. Кийин келет. Фaqala саил келип айтат: "Далилука хада манqudun bil mustatil." Бизде мустатил бар, тик бурч деп коет. Далилука хада манqudun bil mustatil fa innahu sathun. Мустатил кандай болуп калат? Мустатил. Тик бурч кандай болуп калат? Бул башта узунураак. Мындайраак болот да. Тик бурч. Түшүнүктүү элеби? Же башкача болобу? Ушундай болот, түшүндүңүзбү? Караңыздар. Фaqala as-sa'ilu daliluka hada manqudun bil mustatil. Сен айткан далилиң kullu sathin tuhitu bi arba'ati khutut fa huwa murabba деп айттың го. Ошол далилиңди алып келебиз дагы мустатилге жүргүзүп көрөбүз дейт. Мустатилге жүргүзүп көрө турган болсок, сен далилиң батыл болуп атат. Бул далилиңди батыл экенине кайсы далил кылып атат? Тик бурч далил кылып атат дейт. Тик бурч. Тик бурчта деле карап көрүңүз дейт. Бил мустатил fa innahu sathun. Сатх деген мо бетти айтып атат. Боштуктун ортосундагы нерсени айтып атат. Fa innahu sathun tuhitu bihi arba'atu khututin. Арбаату хутутун дейт. Муну дагы не? 4 сызык не кылып турат? Курчап турат дейт. Валайса мураббан, бирок мурабба эмес дейт. Түшүнүңүздөрбү? Бирок мурабба эмес дейт. Сен бул жакта айткансың да, кайсы немени, мындай бетти 4 сызык курчап тура турган болсо, ал эмне болуш керек эле? 4 бурчтук болот деп айткансың. Бирок ошол эле сен айткан далилиңди бул жакка алып келе турган болсок, тик бурчка. Муну деле 4 сызык курчап турат. Бирок бул мурабба эмес го, дейт да. Түшүнүңүздөрбү?
Фахада нақтун машхурун ва вазифатун мақбулатун деп. Эч кандай бир сөздүн хазып кылган жок. Бул вазифа мақбула болот. Ва юсамма ал-мустатилу хуна биш-шахид. Бул жакта манқудун бил мустатил деп айтты го. Би каза дегениңиз ошол шахид болот. Түшүнүңүздөрбү? Мисал кийинки мисал максур калып келет. Мисал qala al-muallilu zalika ash-shaklu murabba'un. Ошону айтып атат. Жанагы шакылды карасыздар, бул мурабба дейт. Ва далилу алейхи аннаху сатхун тухиту бихи арбаату хутутин мутасавия. Мутасавияны астын сызып коюңуздар. Демек бул төрт буштук дейт. Төрт буштук экенине далил кандай десе, бул төрт буштукту эмне кылып турат? Бул боштукту ортодогу немени? Боштукту төрт сызык курчап турат. Бирок кандай сызык? Тең болгон сызыктар дейт. 5-5 сантиметрдан. Түшүнүңүздөрбү? 5-5 сантиметрде болгон төртөө тең эмне экен? Төрт сызыктар курчап турат дейт. Ва куллу сатхин тухиту бихи арбаату хутутин мутасавия. Төрт ошондой хутуттар, тең болгон хутуттар курчалып турган болсо, анда бул эмне болот экен? Мурабба болот экен. Төрт буштук болот экен. Фа qala sa'ilu daliluka hada manqudun bil mustatil. Бул далилиң батыл дейт. Шахид кайсы? Мустатилди алып келем дейт. Фа иннаху сатхун. Бул шахид кандайча сенин мындай чыкканда, бул шахид кандайча далилиңдин фасид экендигине далалат кылып атат дегенди баяндап атат шейх. Мындакта. Мустатил деп алып келип койсом жетиштүү болбой калат да. Мустатилун анан ошондон важул истидлал кандайча мен далил. Бул мустатил сенин далилиңдин фасид экендигине кандайча далил болуп бере алат дегенди айткысы келип атат. Фа иннаху сатхун. Бул дагы сатх болуп турат, ортодогунан айтып атат. Тухиту бихи арбаату хутутин. Тин деп эле койду. Түшүнүңүздөрбү? Мутасавия деген сөздү айткан жок. Валайса мураббан. Бул деле төрт тик бурчта деле эмне болуп турат? Төрт сызык кармап турат, курчап турат. Бирок бул мурабба эмес го дейт да. А бул жакта мени калтырып койду? Мутасавия деген сөздү калтырып койду. Төрт бурчтукта бардык жагы тең болуш керек эле. Бул жакта эмне болуп калып атат? Мустатилде бирөөсү узун, бирөөсү кыска болуп калып атат да. Тең эмес. Ошону демек анда бул кайсы нактын кайсы түрүнө кирип калат экен? Максур түрүнө кирип калат экен. فهذا نقد مكسور وقد ترك كلمة مؤثرة وهي متساوية. Таасир бере турган таасирлүү сөздү калтырып атат. Ал кайсы? Мутасавия деген сөзү. فيكون وظيفة غير مقبولة. Бул вазифа макбул болбойт. Кийинки мисал. قال المعلل ذلك الشكل مربع والدليل عليه بغدال الغيس أنه سطح تحيط به أربعة خطوط من أربعة اتجاهات ديت. Demek qayınday? Төрт тарауынан камтып турат дейт. Төрт сызык төрт тарауынан камтып турат дейт. وكل سطح تحيط به أربعة خطوط من أربعة اتجاهات. Кайсы бир ошол боштукту төрт тарауынан төрт сызык камтып тура турган болсо, فهو مربع деп айтты да. فقال السائل айтып атат, دليلك هذا منقود батыл дейт. Шахид кайсы? Бил мустатил шахид болот дейт. Кандайча бул шахид болуп берет десе, فإنه سطح تحيط به أربعة خطوط деп койду. Мен таштап койду? Min arba'ati ittijahat дегенди таштап койду. وليس مربعا. Бирок бул мурабба эмес го дейт. فهذا نقد مكسور. Максур болот. Эмне себептен? لأنه ترك عبارة غير مؤثرة. Ибараны таштап коюп атат. Бирок кандай ибара? Таасири жок болгон ибараны таштап коет. Ай ятааттал истигнау анха. Ибара гайр муассира дегенди мааниси муну айтсаң дагы айтпасаң дагы болбойт. Айтпай койсоң эчтеке болбойт, зыян бербейт деген мааниде. Истигнау анха деген ошол. Ва хия кайсы сөз? Мин арбаати иттижахат деген сөзү. Анда бул ибара гайр муассира болгондон кийин анда бул накытын кабыл алынат дейт. Качан ибара муассира болот эле? Мутасавия деген сөздү айтса. А бул жакта аны айткан жок да. Мин арбаати иттижахат. Албетте сөз төрт ар бир немеде тик бурч болуп бурчтарда эмне болот? Төрт бурчтук болобу, тик бурч болобу? Буларда төрт тарабынан камтыйт да сызыктар. 1 2 мында астынан үстүнөн 2 капталынан. Фаталахоса жыйынтыктап айта турган болсок, анна нақто ибталу далили би исбати тахаллуфил мадлули анху. Демек далилди ибтал кылат экенсиз. Мадлул, сен дава кылган мадлул ошол далилден артта калып калды дегенди берет да. Өзү негизи бизде кандай далил бар, мукаддима сугра менен мукаддима кубра келе турган болсо, натыйжа сөзсүз түрдө келиш керек болуп калат бизде. Түшүнүңүздөрбү? Fa inna lazima al-muqaddimati bihasabi al-muqaddimati ati деп келет байтта. Демек,
сенин лазим ошо мукаддиматтар, мукаддима сугро, куброго лазим болгон нерсе кайсы? Натыйжа болуп атат. Бул натыйжага жараша келет. Бул жакта айтайын дегеним, бул ошо натыйжаны эмне деп айтып атат? Мукаддималардын лазимдери деп айтып атат. Түшүнүңүздөр? Эки мукаддима алып келгенден кийин, мисалы үчүн эмне кылып, жанагы hada insan li'annahu natiq wa kullu natiqin insan деген жол болса al-alamu hadis деп айтты. Hadis. Далил кайсы? Li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Li'anna al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis деген далилди алып келдиз го. Ошондо алып келгенден кийин автоматически түрдө далил натыйжа эмне болуп чыгат? Fal-alamu hadis деген чыгат. Ошондуктан бул натыйжаны lazimul muqaddimat деп айтып атат. Түшүнүңүздөрбү? Бул файда ошондан чыгып атат да. Демек, бул натыйжа эки мукаддималарга лазим болот. Анан кээде мукаддимаң якиния боло турган болсо, натыйжаң да якиния болот. Мукаддимаң зонния болсо, натыйжаң да зонния болот. Ошондуктан fa inna lazimul muqaddimati bihasabil muqaddimati ati дейт. Демек, мукаддималардын якиния күчтүү болсо, далил немең дагы натыйжаң да күчтүү болот. Мукаддимаң зонния болсо, зонния боло турган болсо, натыйжаң да зонния болот дейт. Түшүнүңүздөрбү? Демек, өзү не болуш керек? Ошондуктан бул жакта далил менен, далил мукаддима сугро кубро деп айттык. Анан мадлул деген бул жакта натыйжаны айтып атат да. Далил мадлул. Натыйжа менен сугро кубро. Экинин ортосунда алака кандай экен? Лузум, мулазама алака. Демек, эки мукаддима келсе, далил деп кабыл алсаң, сөз түрдө натыйжа мону кабыл алышың керек болуп калат да. Демек, лазим болуп атат, мулазама. А бул жакта тахаллуф качан болот? Тахаллуф деп качан артта калып калды деп айтылат. Качан эгерде экинин ортосундагы мамиле байланыш күчтүү болсо, анан ошо карабастан. Мисалы үчүн мен айтып атам, бул далил муну бериш керек деп атам. Бул далил мону натыйжаны бериш керек. Бирок ошол эле далилди алып келсем, бияка келгенде бул ошол сен айткан натыйжаны бербей калып атат да. Өзү далил менен мадлулдун ортосуна, мукаддима менен натыйжанын ортосуна мулазама алака болуш керек деп айттык. Эки кайсы жерде далил келсе, сөз түрдө натыйжа келиш керек. Бирок бул жакта эмне болуп калып атат? Ошол немең мадлулуң же болбосо ушул далилиң натыйжадан эмне болуп калып атат? Ажырап калып атат. Ошон мен бул жакта тахаллуф дегенди баяндагым келип атат. Эмне үчүн тахаллуф? Тахаллуф деген бир нерсени артта калып калды дегенди түшүндүрөт да. Өзү эгерде мындай болуп болсо, жанына ашап жүрүш керек эле. Бирок артта калып калып атат. Артта калып калып атат. Анткени бул далил туура эмес болгондуктан. Далил туура эмес болгондуктан натыйжаны бере албай калып атат. Ошондуктан бул дегени далил өзүнүн немесин, натыйжасын бере албай калды дегенди түшүндүрөт. Тахаллуф деген. Түшүндүңбү? فترخص أن نقطة إبطال الدليل بإثبات تخلف المدلول عنه بأن يوجد الدليل بل دين قد بيان بروتا تخلفته دليل في صورة بسورة كوشل دليل الكروس ولا يوجد معها المدلول برق وشل نفس النتيجة جوق بالبات وتلك الصورة وشل على كرجن تطبيق قلدقته كل من خلق من غير أب فهو إله ديجندي آدم عليه السلام نمي قلدق وشل آدم عليه السلام ندى ولوتكن دليل النقد وتسمى شاهدا نقد دليل هذا وطلت жол болсо шахид деп аталат. Түшүнүңүздөрбү? Вала будда минху фи нақди. Сөз түрдө нақд кылып атканда шахид керек болот. Кай якуна вазифатан мақбулатан, ошол нақдын вазифа мақбула болуштугу үчүн. Түшүнүңүздөрбү? Анткени биз эмне деп айттык? Ва ман'уху далила бишшавахиди нақдун ва мақбулун би гайри шахиди. Ошол далилдерди шавахидтер менен нақд кыла турган болсо, бул эмне болуп калат экен? ونقطه الدليل بالشواهد ومنع الدليل بالشواهد نقط ومقبول بغير شاهد. شواهدтер менен нақд кыла турган болсо, бул мана кыла турган болсо, бул нақд болуп эсептелет. ومنعه بدونه مكابرة. Эгерде шахидсиз жөн эле сенин далилиң батыл деп коюп турган болсо, бул мукабара болот деп айтканбыз. Мукабара вазифа غير مقبولة. ثم إن النقد نوعان. بول жыйынтыктап дагы айтып атат. Машхурун ва хи ан ятия бид-далили мин гайри хазфи шей'ин минху ва хува мақбул. Эч нерсени хазф кылбайт, бул мақбул болот. Ва максур ва хува ан ятия бид-далил ва кад хузифа шей'ун минху. Бир нерсени хазф кылып бир сөздү. Фа ин кана al-махдуф муассиран карап көрөбүз. Эгер таасирлүү сөз боло турган болсо, фа хува мартудун, бул кабыл алынбайт. Ва ин кана гайри муассирин фа хува мақбул болот дейт. والله أعلم بالصواب وإليه مرجع المآب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.